Мен ошо Алсейитова Элнурадан сатып алгам. Анын акчаны анын Ай Жаркын дегенге бергем. 2017 жылдан бери эч ким талашып келген эмес. Же Элнура басып келген эмес, же Нурмурзаева Ай Жаркын басып келген эмес, же Тилек басып келген эмес. Канча акчаларыбыз кетип атат. Эме алсак эл катары эле биз деген мынакей соцпроекти суунун, жолдун, светтин акчасын баарын Как положено. баарын положено төлөп атабыз. $10.000 үстү-үстүн сурап атат. Ар бириңерден эми ар бир участок $10.000. $10.000 Ким сурап сурап атат. Элнура сурап атат, Алсейитова. Азыр ген прокуратурага жаздым мен. Келип акимдин өзүнө кирдим. Мен кирбеген чиновнигим, кирбеген, какпаган эч ким калган жок. 5 бала мен жалгыз бой энемин. Мындай кылып алчы, азыр алмаз, алчы информациялардын баарын ал, адын эмеден. Ала менен ал бүт информацияны мен кирейин, жооп берейин кашып. Мынакей азыр эшкинен Канасановичтин көзүнчө эчтеке сүйлөгөн жоксуң да, бул жерге келип Канасанович кеткен эле губернатор. Азыр деле сүйлөйбүз. Губернатордун кабинетине Алсейитова мынтип айтып кетти. Мен бетте деле айтып берем. Азыр эч ким айтып Келип, экинчи участокко каалаган адамдын аты жөнүн тапшырып кетип атат да. Жумагазиев эл менен иште депчи, эл менен иштеген жок. Анар багын талкалады, кайра жашына калып китеп берип койду. Пенсионерди сыйлабаса, мугалимди сыйлабаса, ким үчүн иштеп атасыздар? Жерин алабы, албайбы байке? Мен период айта албайм. Азыр бүт документтерди архитектурадан генплан дегендер бар. Алар келе элек ошолор боюнча иштер жүрүп атат. Саламатсыздар, урматтуу достор, Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздар Кайрат Кенжебаев. Биз Өскөн Ордонун конушундагы жаңы конушунда муну былтыр бир канча жолу чалдырганбыз. Бирок Өскөн Ордодогу көп жер көйгөйү оң жагынан чечилген. Амнистиянын арты менен бияктагы канчалаган адамдар жерлерине кызыл китеп алды. Бирок арасында өгөйлөнүп, ала албай, азыр чоң көйгөй жаратып, ызы чогулуп аткандар жок эмес. Мына ошол жарандарды бүгүн чалдырууга келдик, кайрадан эле Өскөн Ордого. Ошону уландыс десек болот. Артына турган адам бар ошо жерлерине китеп документ ала албай кыйналып турган чактар. Ошо эмне болуп атат, кандай болуп атат, баарын көйгөйдү өз оозлорунан уксак. Эми саламатсыздар эжелер. Саламатсыздар. Келдик буяк. Мурда биз чагылдырганбыз. Өскөн Ордо бир 1000ден ашык аябай той болуп, ушул көйгөйдүн ызычунун артына барып, амнистиянын күчү менен барып жер ал, эми кызыл китептер алынды эле көбүнкү. Анан ошол эле Өскөн Ордо арасында бир 10дон ашык бир участок бар экен, ызы чогулуп аткан. Азыр күндө ала албай кыйналып аткан. Эмне болуп атасыздар? Ошону айтып кетсеңиздер. Кенч апа, сиз баштаңыз, кайсы жакта участогуңуз айтып бериңиз. Менин участогум бул 5-көчөдө да. Мына бул көчөдө. Эми менин участогум 14-жылы алган участокта 15-жылы ошол жерге фундамент койдум эле. Өзүм 35 жыл мугалим болуп иштегем. Аушкамда мугалим болуп иштеп, анан ушу ден соолукка байланыштуу жолдошум жүрөгү ооруп, анан ушу Бишкек жака барып жашагыла дегенден ушул жерден келип участок алып, 15-жылы фундамент куюп, эми мына келип салалы деп атканда жолдошум каза болуп калды. Анан ал бойдон участогум сатып эмнетилбей калды, каралбай келип кетип турдум, бирок жолдун акчасын берип аттым, майда чүйдө акчаларды сураган таштап кетип атам. Анан кийин эле былтыр келип мынакей салайын десем, салып баштасам эле бир бала келет. Адлет деген жаран экен ушул жерде. Мен сатып алгам бул участокты дейт. Ой, кимден сатып алдың? Алсейитова Элнурадан сатып алгам деп ошондой талаш. Анан ой, мен мына мынтип үй салып атам. Мен ошо Алсейитова Элнурадан сатып алгам. Анын акчаны анын Ай Жаркын дегенге бергем. Фамилиясы ким? Нурмурзаева Ай Жаркынга бергем да мына. Ошондо 3000, $4000 деп атып, $3900 санап бергем. Эми мен үчүн ошо мугалимдер үчүн ошол акча эмне деген акча эле ошол кезде 14-жылы. Анан кийин ошону эми абышкам өлүп калгандан кийин шартым жок болуп калды да, сала албай атып, анан былтыр келсем ошентип сатып салыптыр. Анан мен салып алдым а жерге азыр үйчү. Салып баштап аткам. Келсем эле ошо бала талашат. Ой, бул меникин участогумда деп, мына доверенностьим турат. Элнурадан. Ошо Ай Жаркын дегенге өзүм акчамды санап бергем. Өзү келип о жерге машинесин коюп туруп, мага эң биринчи жолу мага берген. Менин участогумду көрсөтүп, кошуна колоомдун баарына сатыптыр ошочу. Мынакей боо эже салган, мынакей боорек фундамент бар, ушунун үчүн ала бергиле дептир. Эми мынакей ошол эмне деген жерге мынакей 1 жылдан ашты. Былтыр 4 марттан баштап бул Аламединский роводого кайрылдым. Чечилбейт. Быйыл арыз жаздым, мынакей бүт баары турат бу жерде.
арыз жазып эч кандай каралбай атып быйыл эптеп апрелден баштап эми сотко өткөздүрүп алсак анда да ызычуу ый менен атып эптеп атып алдым ыйлап ушу жашымда күндө караколдо жашайм өзүм күндө келем ушул жаккачы буту колум ооруп мына баспайт атам ушул үйдүн азабынан балдарым чет жакта иштейт келиңиз бияка эптеп доктурга көрсөтөйүн деп жетер менен Элнура мен деген бул үйдү алам деп чалат кайра келдим дарыланбастан эми мына эптеп эми ушул жака жашайын десем үйүмдү бербейт бул эмне деген жашоо бизде кичине бир жеримдин маселесин чечип берсем азыр үйүмдө келдим уже мен карматып атам жашайм ушул жака эми могу ден соолугума байланыштуу давлениям да абдан чоң жүрөгүм да ооруйт эми ушул дети ылдый барып жашагыла деп врачтар айтып атат эми келип жашайын десем мындай проблема ого өтөдөн ден соолугум жакшы болуп эле буяктан ого өтөн ден соолугум бузулду айланайын ушуну бир чечип бергиле айланып кетейин деп Сиз мисалы Алсейитова Элнура эмне деп атат сизге? Эмнеге сатып салды да сатып салдым жок мен сиз өзүңүз бул жерди өзүңүз билип алып алдыңыз дейт айланайын мен захват кылып атасыз деп ал захват кандай мен захват кылышым керек ал өз акчамды берген мына доверенности турат Айжаркынга берген доверенности да турат бүт баары турат кошуналарымдан бүт баардык нерсе турат анан эле сиз деген муну захват кылып алгансыз деген сөз бар да бул жердечи сүйлөшпөй да койду жолугуп сүйлөшсөм мени даже карап да койгон жок бул ал сиздин эмеңиз эмес дейт мына Айжаркын аркылуу алгам 14 жыл жазып берген турбайбы ноябрда эми мына Айжаркынга мен ишенбей ай бул деген Элнураныкы экен десем мына апам ага берген доверенность деп монусун кошо берген карачы берип атам мен атыман да мен атыма мен ишенбей койдум да эмне үчүн сен Элнуранын жерин сен сатышың керек десем апа мынакей деп мына экисин кошо берген эми карабайсың ушундайчы бул жер менин ден соолугума оңой эле оготен омолуп да айланайын да мына азыр ошо эми бутум да баспай калды ушу баянтөн бери күнүн келип күнүн кетип аттым дедир ровдо да канча жүрдүм самсаалап эмне жыйынтык болду атама эми эчтеке жыйынтык жок сот болот соттон же сот эми башталды сот деген 14 эмеден бери апрелден бери бир да жолу соттун эмеси боло элек отуруму бул ам эле келет жылдырып салат Алсейитова Элнуранын үстүнө жазасыздар ошо ооба Алсейитова Элнура менен Нурмурзаева экөөнүн эми үстүнө жазып атам ал Нурмурзаева мага акчамды берген эмес мен көргөн эмесмин деп таанып атпайбы Нурмурзаева мен алгандыгым чын деп берип атат бизге анчака бергем деп уланат берген эмесмин дейт эми берген бербегенин мен кайдан билем иши акчамды санап бердим мынакей менде даже эмелери бар акчамды распискасы бүт бар акчамды алгам деген распискасы бар мынакей акчаларды алган распискалары бар кошуналарымдын канча жылдан бери мен жашап аткандагы бүт баардыгы бар мынакей мындай распискалары бар мынакей мен Нурмурзаева Айжаркын дейт Чопон Турдубековнадан 2400 бул ушул кыздан бербейм мен акчамды бирөөнөчү анан бирөө мынакей өзүмдүн атыма жазылган $1,500 экен ошондо $3,900 алып атпаймынбы $100 түшүргөм да 2014 жылы 2014 жылы алдым анан кийин келип 15 жылы ошо жерге фундамент куйдум анан кийин былтыр келип эле салайын десем ошентип сатылып кетип ушинтип отурбайбы тиги бала талашпай эле сиздер талашып келип атат дагы өткөндө келди мен үй салып баштасам келиптир бул менин жерим деп анан Элнура тиги түрмөдөн чыгат да түрмөдөн чыккандан кийин ал айтыптыр бул бүттү мен бердим буга дептир анан мен бул үйдөн шыбап мен ичине кирип алам деп айтыптыр азыр эми мен бул үйдү жасатып атам мына көчүп келип атам ушул жака жашашым керек мен да ден соолугумду карашым керек бул Элнура менин ден соолугум оңой эле омотуп бүттү акчамдын үстүнө шөплүс канчалык ден соолугумду жеди мына баса албай да калдым ошону акыр кепке келбейт ал келбейт тиги даже деген сизди тааныбайм деп басып кетти мен кезиккенде Бишкектин ичинен кезиккенбиз бияка да келбей койду атайын барып кезиксем мен сиз аттуу аялды көргөн да эмесмин билбейм да деп туруп эле баса берди Талима Алиевна Медерова мен 69 участок ушул жер 73 участок могуйга катарлаштырганбы сатып берген бул үйдү мен 2014-2015 жылы $7,500 бул жерде неме контейнер бар болчу ошо менен сатып алгам да 2 участокту анан отдельно да анан бул жерге мен ограждение кылгам
Былтыр менин неберем документ болупсуз. ие полный ограничение. Былтыр неберем кырсыктап калып 3-4 жолу Дүйшеева Дина өскөн ордонун өскөн аялы КТРде иштейт. Ошол жерде КТРдин маршруткасы менен келип, мына сүрөттөр бар, анын көрсөтөм. Тынчтык бербей жүрдү да. Снос кылам деп. На каком основании? Эмне себептен? Эмнеге десе, Эльнура, короче, бул жерди мен сатам деп. Биз акчаны алган жокпуз. Мен сени тааныбайм дедим. КТРде иштейм деп эле келе бересиңби? Ал убакта биз өкмөткө барсак, губернатор, акимге барсак айтчы, силер али бизге карабайсыңар. Бара турган жериңер только милиция деди. Айттым, анда эмнеге айыл өкмөттүн жер адистери бизде жүрөт? Демек, Лебединовка айыл өкмөттүн жер саткыч адистери келди, юриси келди, госрегистр, кадастр келди. Мына полный снос кылышты. Ким кылып атат ошондо муну? Дүйшеева Дина жер саткыч. Алсейитова Эльнурада 5-6 жолу келип, мына көөлөрүм бар, менде видеолор бар. Мен талкалап кеттем, бүлдүзөрдап келип үйүңдү кошо деп. Жана Ак Ордонун экинчи немеси бизге келди да. Баягы биз ойлоп турук, ой, колунан келеби? Аялды эми ачуулук менен айтып десе, булар түрмө деле, закон деле буларга таасир этпейт экен. Мен ойлочумун, укуктуу мамлекетте жашайм. Өзүм кесибим көп стаждуу мугалим, эл агартууда иштегенден кийин бир мындай мыйзам, эч кандай мыйзам жок. Айтып кете турган нерсе мынакей. Могут красная линия. Кайсыл? Мынакей алдагы мен снос кылгандын, мен туалеттин жанында турбайбы? Мынакей. Полное ограждение. Ушу 16 сотых красная линия. Мына мен сизге даже WhatsApp'тан да көрсөтүп бере алам. Өткөн берди. Эмнеге? Жол болчу да. Бул дажычы. Бул Лебединовканын жери. Ошого чейин сатып атат. Сосабек. Красная линияны жерди ошол. Мына 2 күндүн биринде берди. Чоң чатак хаос деп айтсам жарашат. Азыркы жанагы Афганистанын согушу бизге келди да. Биз азыр 2024 жылы 21 кылымда эмес, биз 2016 ой жок, илгерки 16 кылымдагы жашоо болуп атат, бай манап. Келет, Дина бул бай манапта. Анын артында жүргөн желдетчилери Эльнура, Наргиза, Тилек, дагы Айжаркын деген бар. Кыскасы бир ондой бул жерде элди тим эле басып алган да. Азыр прям кече да. Кече болду. Кече күнү дагы болду. Бул жерде тоже ЛТРде иштеген бала бар. Алар баары менен сговор, айыл өкмөт кыскасы баары. Сүйлөгөн сөзүбүздү эч ким укпайт. Эми мына азыр эже айтып кетпеген мен айтайын. Мына ушул баарыбыз чогуу губернатордун приёмуна бут тешилди, бардык, кирдик. Айтты, күткүлө. Через вот мынакей. Ак үйгө барып президентке баргандан кийин бизди кабыл алды. Губернатор 3 саат күтүп отурдук мына губернаторго келип, мына президенттин мынакей каты. Кабыл алды. Эмне деди анан? Кабыл алганда азыр Эльнура келет, бүт тактайм деди. Эльнура келди. Губернаторго? Кирип келип айтты. Байке деди, бул аялдарда мен жадап бүттүм деди. Мен булар мага плевать. Канат Байке, вы же все в курсе дела. Канат Жумага жептүү губернатор. Канат Байке дейт. Биз анын жанында кичүү бала болсо да, улуу башыбыз менен сыйлап отурук. Байке эмес, Канат Жумага иштеп отурса, деди ал калп эле сүйлөйүн деди. Бул аялдардын немесинен чечпейсиңиз айтты. Вы же все в курсе дела, Байке? Я же дома без хлеба здесь сижу. А вы еще мне... Алар мени киргизбейт 3-чү көчөгө. Я так настрадалась. Түрмөгө эмне мен отургузуп турумбу? Түрмөгө элдер отургузду. Жалдырап келген Салима Мирбек уулу Тилекке арыз жазгылачы, мен акчам барын жеп коюптур деп. Биз акчасын алыш беришин билбейбиз. Биз бир гана нерсени билебиз. Мынакей. Эже айткандай, мен да мугалиммин. Мынакей.
мээнетибиз биз даже өкмөттөн бекер ала турган жерди биз мынакей мына ушул распискалар мынакей пожалуйста мынакей Ким жазып берген булар? буну тилектен алгам мен тилектен мынакей Тилек дейт, дагы берки распискаларым бар азыр мына шашып мына ушул документтичи тилек айтпадыбы немеде сотто айтат бул документти мен жоготуп алгам дейт соттон урдап кетиш дейт а мен айтып атам сотко эле жете элек болсок милицияда жүрсөк милицияны мен очный ставка деп элестете албайм МВД вообще мыйзам иштетишпейт МВДнын министрине да кирдик зам Эшим уулу Нурланга кирдик ал Аманкулов Сапарбекке кирдик ГСУнун начальниги Исмаил Алтайыр бут тешилди мына каттарына Министрдин орынбасары эми ушул министрлер өкмөттүн алдында присяга берип мен деген Кыргызстан үчүн кордолгондорду мыйзам алдында чегинде иштейм деген министрдин зданиясында биз сөз уктук эми ушуну өзүңөрчү эле чыгып эме чечип албайсыңарбы биз силерден башка ишибиз көп деп а мен айттым биз чыргагыңыздан келген жокпуз сизге мына кат толду снос үйдө тынчтык жок бир мыйзам чегинде эле жоопко тартсаңар булар немеге келет мыйзамды сыйлаш керек да андай болбой жатат наоборот Эшим уулу Нурлан замминистр ушул эле бир жакшы сүйлөдү бир аягына чыккан жок поручение берди барасыңар снос значит мыйзам иштеш керек иш козголуш керек 10 арыз бар бирөө да каралган жок мына азыр айта кетейин эже Шайыр эжеңки ушу эжени биз жалдырып атыпчы кылмыш иши жок деп отказ кылган жеринен биз өзүбүз менен кошо сотко алып кеттик сот 5 ай болду биз драм театрга эле баргандайбыз соттун бир мындай сүрү жок коркуп барабыз бирок Кулмурзаева Айжаркын келбей калды ал деген королева болуп онлайндан сүйлөгүлө деп коет анысы катып калат экен сөзүн укпайбыз ошо менен биз айлап жылдап чындык таппай жүрөбүз эми бул жерде кыска айта кете турган нерсе мына Айдинаны айтып атат захват деп мына 3 эле күн болду Эльнура Алсеитова Эльнура мен ошол жерде айттым захват болсо дедим тоже имеем право потому что мы заслужили мамлекетке балдарды окуттук жашынакай мынакей солдаттарды мынакей багып атабыз өстүрүп атабыз эртеңки күнү Кыргызстанды служить этип турган балдар ушулар эми долларды берип атабыз түрмөдө Айжаркын бекер отурган жок Мирбек уулу Тилек бекер отурган жок алар отуруп чыгыштыбы отурат азыр деле отурат ошо акчаларды алып жеп койгон үчүн көрсө бул мындай схема экен Эльнура башында жок болгон бизди алдаган мына мен Тилектин үйүн көрсөтүп кетсем болот особняк жапжаш бала кеченки мен ушул жерге 2 этаж үй салам деп келгем ачык айтайын бүт урдалды материалдарым урдалды мынакей пожалуйста турат мына неме сатып берген экен эми $7,500 менин немемди алып бияка сатып бериптир материалдарымды 2 этаж бияк курулду меники бул үй $7,500 мен восстановить берем Салим эжеге деп бул жазып коюптур мен 7,500 сом эле алгам деп эми өзүм көп жыл мугалим болуп иштеп мен өзүмдү ушунчалык таң калдым ишенет экем элге ок койбоймбу $7,500 сом кылып жазып коюптур ага да макул дедим кана контейнер сатып бердим дейт бер акчасын жок эми бул жерде караңыз Салима эже деп бул кийин жазып атат башында чоң крупный долларда менин атым жок бул башында эле көрдүңүзбү мына Салима жок ылый жагына анан кийин мен өзүм жаздым да ушул жерде бир аз мен мындай ойлонуп иш кылдым окшойт бирок башында жок мен башында ошол жерге жаздырсам болмок жазып кой деп сотко бардык сотко барсак ошол жерде Айжаркын түрмөдөн онлайндан айтып отур Салима эже деген бул соттон документтерди урдап кеткен деп эгер сот болбосо мен каяктан урдайм эми бул жерде эң эмне болуп атат азыркы талашып атышат дагы эле талашмак түгүл мына кечегине ачык эле ачык айтты
мен сүйлөгөндөн даже оозум барган жок. Захват кылдыңар, все, короче, булар даже үйлөрдү саткан жатат да. Биз мындай имишти, жана силер айткандай, Өскөн Ордодон укканбыз, Ак Ордодон укканбыз. Бир жерди 7-8 кишиге сатып, бунун башында крышевать эткендер. Ак үй, сот десе биз ишенген эмеспиз. Сотту да көрдүк, прокуратура, мына генеральный прокуратура, МВД, ГСУ бут тешилди. Эч мыйзам иштебей жатат. Эгерде мыйзам иштесе, бул жер порядок келмек. Анткени мындай болуп атат. Бири өлсүн, бири калсын, бизге главный акча эле болуп турса болот деп. Эми меники келиним жашаган үчүн мен 5 неберем бар. 9 адам жашайбыз бул жерде. Бул жерде мына бул жерде прокуратурада иштеген бала да 10 кишиге сатты. Жакында $30,000 сатты. Ээси келди. Ээси Гүлбарчын деген кыз Турцияда жашайт, байкуш 5 балалуу, жалгыз бой эне. Ошону сатып жүрдү. Сатат. Анан салсачы, ушул жерде бир дүжөр 9-10 бала бар да. Жана журналист бала бар деп атпаймынбы? Балдар келгиле дегенде келишет, басмачы ушуну айтып атам. Ушуну келтирип тепкилеп, арматура байкуш $6,000 жөнү расход болду. Бул неме Эмне тепкилеп атса, эмне келип? Бузушту. Бул көрсө жанагы сатып алган экен Мамбет деген баладан. Мамбет деген бул өзү опык экен. Опыгысы ким? Генеральный прокурордун опыгысы ким? Милициянын опыгысы ким? Общий опык болуп калды бу жерде. И коңшуналар деле опык болуп калды. Эмне дегенде келди байкушту 3 жол фундамент койду, 3 жол талкалап салды. Команда берет, жана журналист бала. Келгиле. Бул ЛТРде иштейт. Ал баланын журналист баланын эмне тиешеси бар бияк? Бул көчө башчы бул бала. Көчө башчы. Анан жана эч айтып кетип атпайбы? Биз бир асты жоки дейбиз. Жолдош. Бүт данный бар бизде. Бүт бар. Ушул жерде айтына эч айтпай биз майда акчалар төлөбүз. Майда бирөө үчүн 25,000 свет көргөнбүз. Сууга 25 бердик, жолго 25 бердик. Жакында кайрадан 15 бердик, налогун 15-ин бердик. Анан жакында айтат. Запись бар, мен жиберейин силерге. Элнур айтып атыр. Мен $3,000 дейт, бияка төлөгөм дейт. Демек жоки бул жерде пайдаланып кызматын журналист да коркутуп бизден акча алат. Свет жок каласыңар. Оозду ачкан кишини бар. Номери бар жолдош? Бүт бар. Жок, азыр эметсеңиз чалайык да жолдош. Хорошо. Азыр мен калды, бүтөйүн деп калдым. Мына эженин айсыр айткан майда акчасы эсептеп келсекчи $3,000 ашып кетет да. И плюс налогдору. Биз булар үчүн майда акчалар мо берилген жолго, свет. Эми азыркы көйгөй $10,000 үстүстөн сурап атат. Ар бириңерден эми ар бир участок $10,000 $10,000 сурап атат. Элнура сурап атат, Алсейитова. Тилек болсо мынакей окшогон үйүн $100,000 сатты. Кайрал үйдү алып атат. Булар да мындай экен да. Эл байкуш сүйүнүп 2 этаждан үй салып атыр да. Бүтүп алып шияктан 10дан ашык үй бар 2 этаждан. Полный алып атышат кайра. $10,000 бересиң, 2 этаждыкы ставкасы 20,000. Мага ошондук $10,000. Неге десе, бир участок $30,000 чыгып атат. Бул чындык. Ошон үчүн эми дагы бир айта турган нерсе, өкмөт каякты карап атат, мен түшүнбөйм. Мына мен жакында Эдил Байсаловго да кирдим, кат менен кабыл алды. Хорошо деп ойло болду. Хорошо дейт, но хорошего пока не видим. Хорошего будет, если мыйзам эртеси күнү иштесе. Акимге жиберди. 2 жол приемда болдум, айыл өкмөт чакырды. Ротация менен түштүктөн келген аким болсун. Эмне деп атат? Глухонемой деп айтсам жарашат да. Жер саткычтар жакшы адамдар экен да. Биз деген менде видеосу бар. Получается биз жаман адамбыз. Бир эле жол приемга бардым. Мен ошо сөздү чыктым да. Бирок мен айтып атам. Эртеңки Кыргызстандын будущий балдар окуучу мына мыяктан соц объекти бар. Мектеп салынат, ФАП, көп нерсе, спорт площадь салынат. Ушул жерден өтө турган жолдочу буну да сатып берди да. Өкмөттүкү да бул. Биз кой өзүбүз метип атабыз. Красный линияны уже сатып, мынакей могу жерде бир талды иле турган жер калган жок. Эми мына элементарный эле нерсени айтайын. Мына Жашыл Мурас деген көчө. Бунда сурап койсоңуздар болот. Чындыкты эле айтайын. Мына буга деле биз канча. Бул
биз окусак бул президенттин программасы менен бекер келгендер экен. Ёлкаларбы? Бирок биз төлөйбүз. Канча төлөйсүң? Биз ай сайын фондко деп 200 сом Ошо төлөйбүз. фондко, светке де ким алат сиздер? Эгер өзүңөр биякта катталдык болсо, документиңер жок болсо, Ооба, ким алат? Жоки алат. Жоки алабы? Мына Жокинин номерин бериңизчи. группада бар. Чалайын. Урматтуу акча төлөгөн Салима эже деп баштайт. А мен мугалиммин да. Урматтуу Салима эже, эмнеге сиз могу Элнуранын акчасын бербейсиз дейт. А мен айтам, мен жер алганда сен бала, бул жерде сен жок болчу. Урматтуу деп баштайсың, бирок мен уят кылып атпайсыңбы? Бирке сый бар, улуу кичүү деген бар. Сен кече келген жаш баласың. Урматтуу деп да жаманды айтпай эле койчу. Жок, кайра эле мына кече чыкты. Акча бергиле 15 000 сом налогко. Биз эмнеге 15 000 дейчи? Жерди сатып алып, доллар менен жыл сайын 15 000 беребиз. Неме айтып атат? Налог 10 000 экен. Айыл өкмөткө төлөш керек экен. Эми айыл өкмөт аны бизге эмне кереги бар? Биз эгерде жокиге баарын эле төлөп атсак да. Ошо бербейсизби же? Жок. Берейин. Номерин Хорошо. ачсаңыз. Эми бир сөзүм айтып Ошо жыйынтыктап койсоңуз. Урматтуу кыргыз элинин ажообуз Садыр Нуркожоевич Жапаров, СНБнын министри Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич, генеральный прокурорго, министрге МВД Ниязбеков уланга кайрылат элем. Биз 21-кылымда укуктуу мамлекетте жашайбыз деп сыймыктанабыз. Бул жерде мугалимдер да бар, врачтар, бүт кесиптегилер бар. Болгондо биздин бир өкүнүчүбүз ушул болуп атат. Мыйзам иштебей, МВД эч кандай, наоборот, бизди кайра кордоп жатат, коргобой. Ушу биздин көйгөйүбүздү бир карап, жакшылап бир мындай чечип бериңиздерди суранам. Анткени бизде президент абдан жакшы мыйзам чыгарды эле. 30 жыл болбогон мыйзамды ушу Садыр Нуркожоевич амнистия чыгаргандан биз аябай сүйүндүк эле. Абдан кубандык эле. Эми биз абдан үйүбүз мыйзамдалат экен, балдарыбыз регистрацияга турат экен, паспорт алат экенбиз, көлүк алат экенбиз деп. Бирок Ак Ордонун кесепети бизге келди мынакей. Өскөн Ордого. Өскөн Ордо бүттү да, мына эми азыр Салтын Төргө келди. Биз сизден суранарыбыз ушу биздин көйгөйдү өзүңүздөргө алып, ушу амнистия иштеп, ал эми чечилсе, анан кийин могу милицияда, анан сотто жүрүп атпайбы? Ушулар мыйзам чегинде бир жоопко тартылса, мен ойлойм ошондо укуктуу мамлекетте жашайбыз деп, жана Кыргызстан ушул эртеси күнү Кыргызстанда жашоочулар ушул биздин бала чакаларыбыз ушундай биздей болуп кыйналбаса экен деп. Чындап биз оорулуу деле болуп калдык. Менин атым Адина. Бизден 2 участок алганбыз. Бирөөсү апабызда Турдукулова Бибиса, экинчиси Абдрайымова Асель. Өкөтөң азыр Кыргызстанда жок болгондугу үчүн мен ишенимдүү өкүлү болуп ошол жерге келип отурам да. Биз 2017-жылы участокту мына 2017-жылы азыр сиздерге көрсөтөйүн. Ооба, 2017-жылы 5-апрелде мына Алсейитованын Элнуранын берген эмеси менен, доверенности менен биз сатып алып атабыз. 2 жер. Бул жерде деген эмелер бар, тил каттары бар. 11 000 Канча общий канча сатып алдыңыз? $10,900 сатып алдык. $10,900 2 участок сатып алдык. 2017-жылы. Ошол эле жылы 2017-жылы жайда ошол жерге эжебиз Абдрайымова Асель ошол участокко эме салды да, фундамент куйду. Кошунан баары тааныйт, кошунан баары ошол моментте башталган. Жолго 3 000 сом, сууга 5 000 сом, анан тигиге, буга, светке деп баарын эле берип жүрөбүз. Кошуналардын баарынын списогунда бар. Кошунаңардан өкүл неме алып келгиле деген акимияттан. Ошолорду дагы жазып берген болчубуз да, алардын баары бар. Андан кийин ошентип 2017-жылы фундамент куюп коюп, ошо өздөрү чет мамлекетке чыгып кеткендигине байланыштуу келе албай калды дагы. 2021-жылы келип туруп күзүндө биринчи этажды көтөрдү эже. Турду, ооба, биринчи этажды турду.
Биздики экинчи участок Турдук уулу дегенки ал пустой турат да. Биз пока кызыл китепти алмайынча жөн эле коелу дегенбиз да баягы. Анан 2022-жылы куюп атабыз фундаментти. 2022-жылы майда бул жерде деген собрание болот, көчө башчылары айтты келгиле деди. 2022-жылы майдын аягы болчу. Ошондо баардык келгенде эле моногул үйдөн башталды да. Ушул жерден Элнура баштады. Алсейитова. Бул жерге сага берем, сага бербейм, сага берем, сага бербейм деп ар биринин паспорттордун копияларын алып, ар бир үйдү монтип түтүн кыдырып баштады дагы. Как раз биздин участокко экөөнө келгенде айтты, силерге бербейм деди. Эмнеге сиз бербейсиз бизге десек, тилек деген акчаңарды мага бербей кеткен деди да. Кандайча тилек бербей кетет, кандайча биз деген алып мына маңдайдагы үйлөр бар. Тилектен алган. Тилектен алгандардыкын көп эле берген, силердикин берген жок деди. Анан биз деген айттык, эже андай болбойт, биз деген мына доверенность сиз Турмурзаева Айжаркынга берип атасыз, анын негизинде тилек мен ишенимдүү өкүлүм деп атасыздар. Биз ага акчаны берип атабыз, биз бирөөнүн жерин басып алган жокпуз, же захват кылган жокпуз, биз жашынакай сатып алдык бул жерди десек, жок деди. Анан могу жерде 2 этаж үй бар, тилектин үйү, мамасы жашачу экен, ошол айтыптыр мынтип. Мен деген ушул үйдү мен өзүмө чыгартып алам, красный книгасын чыгартып алам дагы, ошол үйдү сатып туруп бир 6 киши, бир 7 киши дейди, алып калды. Мен ошол как раз ушул участоктун эмелери, баалары чыгат деди да. Мен как только ошол участокты алам, силердин баарыңарды билем, мен карапайым калкмын, мен этин жегим келбейт, силер коркпогула, күтүп тургула деди. Макул дедик. 2022 майдан бери күттүк. 2022 жылы октябрда барып, Лебединовкага барып амнистия чыкканда, барып документтердин баарын өткөздүк, барсак баягы отказной жок деди да. Отказной жок болгон үчүн Элнурага кайра чалдык. Чалсак ал айтты, күтүп тургула, мен жеримди чыгарып ала элекмин, чыгарып алгандан кийин силерге берем деди. Ушул сөзүңүздү нотариально доверять этип бересизби десек, макул берем деди. Ошол баарынан айттык, мен ошо менен 1 ай 2 ай сүйлөп жүрдүк. Анан аягында жооп бербей калды да. Ошону менен калып кетти. Анан 2023-жылы декабрдын башында уже документтер чыгып, кызыл китептерге коюлуп, келгиле деп баштаганда биз ошол прокуратура менен ээрчитип алып, ошол эжем экөөбүз акимиятка келсек айтты. Силердики уже Щербатоев Айбек, бирөөнү болсо дагы бирөөнү күйөөсү экен, алчы күйөөсү деп атышат да. Ошол 2 кишинин списогу чыгып калыптыр да. Анан ал 6-декабрда тапшыртып коюптур да, Щербатоев Айбектикинчи. Анан биз айттык, Щербатоев Айбекке чалдык. Ай, сиз кандайча ушул жерге элик кылып жүрөсүз? Биз 2017-жылдан бери эч ким талашып келген эмес. Же Элнура басып келген эмес, же Нурмурзаева Айжаркын басып келген эмес, же Тилек басып келген эмес. Эмнеге ушунча жылдан бери ушул жерге 1 секундта келип жолоп койгон жоксуңар десек айтат, мени жолотпай атты, мен өз жериме келе албай аттым, тиги бу деп шылтоо көп да. Анан ошентип айтсак, ал айтты, мен эч кандай чешем жок ал жерге деп. Кандайча мен барып калганды эле билбейм деп Щербатоев Айбек келип 15 март күнү 2024-жылы келип отказой жазып берип кетти. А экинчи кишини биз таппай койдук. Экинчи стакка газеттага список чыкты да, ошо менен калбай калды. Анан айла жок, январдын айында эжем учуп келди Чет Мамлекеттен. Учуп келип туруп, баягы бүт жерге бардык. ГКНБга кирди, ак үйгө жазды, баардык жерге жазса эле, сами виноваты дейт да. Силер кандайча ушундай болуп, ошентип алданып жүрөсүңөр, өзүңөр сүйлөшкүлө, бул эже менен акча бересиңерби, эмне кыласыңар, чечкиле деди. Анан биз баягы ага чейин ошол 2022-жылы ошо сүйлөшүлгөндө айтканда 10-10дон бергиле депчи, бирок ошол учурда 10 000 доллардан бергиле деп. Ооба, ошол 3-4 жыл мурун айткан. Бирок ошол моментте биздин акчабыз жок болуп, үмүтүбүз ошо Тилектин үйүндө болуп калды да. Ошону чыгарып алсам, может береби деп дагы кармалдык да. Азыр баалар өстү. Булар суу кирди, свет кирди. Анан, конечно, буларга 35 000 доллардан сатып ийген жакшыраак да, бизден 10 000 алгандан көрө. Азыр сурабай атат, мага жери керек деп атат да. Анан ошол январдан баштап эжемдер заявление жазып, уже бүтпөгөн жердин баарын кыдырып отуруп, бир журналисттерге чыгып, ютубка чейин чыгышкан да. Ар бир үйдү тартып, ушундай Алсейитова монтип алдап атат, кыркачаны оңголот деп ошентип чыкканда, эми ошол сөздү бул бетке кармап атат да. Биз 2 жыл күттүк да, сүйлөшөбүз, кой тур деди. 2022 майдан бери күтүп отурсак, анан бул январда ошентип чыккандан кийин силер жоон топ болуп чогулуп алып, мени уят кылып жүрөсүңөр. Тилекке бердиңерби? Тилектен алабы? Силерди мен тааныбайм, көргөн да эмесмин. Мен жеримди баары бир бербейм, алам, башымды оорутпагыла дейт да. Анан эми ошол акыркы кылган биздин ишибизди бетине кармап атат да.
Алсейитова ошентип атат да, мен тааныбайм силерди, каяктан келдиңер, билбейм, кандай басып алдыңар депчи. Силер кече эле сала койдуңар дейт. Биз эмнеге 5 жылдан бери келип чыгып койбойт да, мына уже 7 жыл болду да. Анан Алсейитова Элнура менен кече дагы ушул жерде собрание болот деп жолугуп сүйлөшсөк айтат. Башымды оорутпагыла деп эле айтты. Силер захват кылып басып алгансың. Келди ооба. Келди, ооба. Келип айтты, комиссия келет деп, мо 4-күнү как раз ошо жолугушту да. Келгенде комиссия деле келген жок. Бирок ошондо Элнура мага атырылып айтты, сени тааныбайм мен дейт. Ооба, тааныбайсыз деди. Бирөө эжемдики, бирөө апамдыкы да. Мен ошолордун ишенимдүү өкүлүмүн. Ушул сатып алган күндөн баштап мен ошол процесстерге катышып келгенмин. Баарын от точки до точки мен билем да. Анан айтат, силер мени сүрөтүп атасыңар, силерди күн келет ушундай сүрөттө турган дейт. Мен эч кимдин жерин алдап алган жокмун, бирөөнүн жерин басып алган жокмун. Өзүбүздүн Кызылда эмгегибизге бул сатып алган жер да. Анан Алсейитова Элнура суудан куп-кургак чыгып атат да бул жерденчи. Бул схема ушундай болуп атат да. Мага жолобо, мен тааныбайм сени, көрбөйм дагы, бул менин жерим дейт да. Болду, башка эчтеке жок. Мына канчадан бери чуркап жүрөбүз. Мына акимиятка Эльвира Сыравалдиевна депутатка кирсек, как раз ошол менен тетиги Свердловский акимге кирдик. Акимге кирсек, жанында кишилер отурган экен, ал аким деле эчтеке билбейт экен. Анан эмне болду эле, анан кандай болду эле деп кайра бизден сурап отурат да. Анан жанындагы ооба, Лебединовка карайт, бирок ошол Свердловскийге өттү биринчи этап менен. Азыр экинчи этап менен Октябрьскийге кайра өтүп кетти да. Ошондо жанындагы киши айтып атат. Ай, бул ажылдаган эжекен, муну менен урушпай эле акчасын берип татынакай бүтүрө албайсыңарбы дейт. Биз акчабызды берип бүттүк да уже. Анан эми кайсы акчаны беребиз? Анан ошол жерден айтсаңар, Свердловскийдин акими. Свердловскийдин акиминде жанында отурган бир киши айтып атат да, ушинтип айтты да, баягы күнү желе жолуктук. Бир эки эле жума болду, барып ошол Свердловский жана Чүй 28А дейт Чүй Алмаченкадан кезиштик. Аким келди, жереси келди. Мына Адилет Качкынбаевич деп ким Лебединовканын айыл өкмөтү келди. Биздин талабыбызды талашып билип турган ошол эле айыл өкмөтү болуп атат, чынын айткандачы. Муну аркасынан жүргүлө, муну билем, тиги бу, давай алгыла деп атат. Эми бул жерден бул ачээрин ичип, жерин жеп алып, кайра беттирмачылык кылып атат да. Ушундай болуп атат да. Ал акимдин деле колунан эчтеке келбейт экен. Түшүнбөйт экен бул системаны. Биринчисин эмеге Свердловский райондук өттү, Эми азыр экинчи этап менен кайра Октябрьскийге өтүп атат. Азыркы күндө. Азыркы күндө уже өтүп атат. Лебединовка эми Аламидинден алып атат бияка шаарга. Ооба, Лебединовка айыл өкмөтү өткөздү. Свердловский районго өттү. Эми мына ушул жума же наркы жума өттү да, уже Октябрьскийге өттү уже. Ушундай болуп атат да. Буга чейин болсо бул Чүй облустук губернаторуна, Аламид райондук акимине барып ооба, бүт эле жерге ошол жерге кайрылганбыз. Мына биз деген 1-октябрда Свердловский Аламидинский ровдга жаздык. 5 жолу отказ кылды, 5 жолу кайра иш козготтук. Ал эмненин күчү менен? Прокуратура, ГКМБ, МВДнын күчү менен гана козголуп отурат да бул жерде. Кайра эле жабылат, кайра эле козголот. Акыры түбү ушул иш козголду, бирок соттон деле жыйынтык чыга элек да. Соттон деле жыйынтык чыга элек. Мына майдан бери жүрөбүз, сотто күндө апрелден бери барабыз, келебиз. Же сот процесси башталбайт да. Ал айтып атат, мен соттон жеңип чыгам деп атат. Мен деген ачык эле айтып атат. Мен жеңип чыгам деп атат. Бул менин жерлерим деп атат. Силер каяктан келип эле басып алдыңар деп атат да. Биз мына ГКМБга барып заявление жаздык. ГКМБга барып заявление жазгандан кийин жарым сааттан кийин Элнуранын адвокаты мына бияктагы биздин тоже бул жаран ушул эле көчөдө турат, ошолго чалды. Силер кандайча ГКМБде заявление жазып жүрөсүңөр? Мен азыр списогуңарды алып туруп, мен адвокатыман сурап туруп карайынчы деди да. Значит, мунун таанышы өйдө жокто бар да. Болбосо биз жаңы эле жазып чыгарыбыз менен каяктан ГКМБга заявление түшкөн көрүп калып атат, билип калып атат дейм да. Ошондой болуп атат да. Кызык болуп атат да. Анан биз деле карап отурсак эми адамбыз да, биз деле адамбыз, ар бир сөзгө келебиз, кайга кирбейли, каяка барбайлы, сами виноваты дейт. Болбосо ушул жерде 70 түтүн жашайт, Салкынтыр көчөсүнүн 3-көчөсүндөчү. Ошол 70 түтүндүн мына аз эле кишиси калды. Булардын талашып атат. Мен ойлоп атам, мунун көп Агырдоодо көп жерлерде уттуруп койгон окшойт да, соту болуп, сокулуктан эмираң бүтүп атыптыр. Иштери көп. Сокулукта, тиякта, биякта ызы-чуу болуп эле жүрөт да. Анан ошолорго карыз болуп эле, ошолордун фамилияларын тиркей коюп эле газетага чыкканда алдыларына жаза коюп атат да. Алардан чалсак, алар деле билбейт. Келип отказ жазып берип койду бирөөсү. Бирок биздин кийинде талашкан эч ким жок. Бир гана жересинен башка. Шуну арестке немеге коюп, залогко коюп, акча алган экен. 1 миллион. Ана мынтип айтып атат.
Канат байке, сиз вы же все в курсе дела. Губернаторго. Вы же все в курсе дела. Бул, во-первых, залогто турат дейт. Бизден адам деген жок. Мен бере турган акчаларым көп дейт. Канат демек кандай десе айтты, пусть сот менен чечилсин, а сотто мен все равно утуп кетем дейт. Ошол жерде биз губернаторго бир мындай бир глухонемой бир школага кирип чыккандай болдук. Бир сөз айткан жок, бир ответ айткан жок. Оңуңуз бар сиздин. Саламатсыздар, мен атым Жакшылык, Сагынбеков. Мен ушул Салкынтор конушунун 3-көчөсүндө участогум 27 участок. Мен да ушул Мирбек уулу Тилек дегенден мынакей 2017-жылы алгам. Августтун 10-унда. $5500 $5500 алгам ушул участокты. Ошол жерде Мирбек уулу Тилек өзү алып барып көргөсү участокты. Бул жердин баары ошол жерде мына ушул участокка жашайсыңар буюрса. Участок куттуу болсун. Ошондо биздин участок ушул жерде болсо, аныкы ылдыйраак жакталып калат, эчеде турат, аныкы меники ар жакта калды. Өзүнүн үйүн көргөзгөн. Мына могу үй салынып атат меники. Өзүм салып атам. Өзүм салып атам. 2 этаж үй. Ушул жерде болобуз. Анан биз айттык да, сурадык ошол жерден, бери трансформация качан болот? Кызыл китеп качан колго тиет? Деп сурасак, мына мен дагы салып атам. Ушул жерде болом мен. Экөөбүз чогуу бүтүрөбүз, короче. Мына силер эле эмес. Бул жерде канча деген адамдар бар, алып атат, салып атат. Коркпой эле, эчтекеден үркпөй эле сала бергиле, документиңе чогуу бүтүрүп беребиз. Деп ошентип участокту алган. Мирбек уулу Тилек деген Алсейитова Элнуранын жардамчысы да. Жардамчысы. Доверенность менен Элнура өзү келбейт. Мирбек уулу Тилекке өткөзүп берип коет, сен сатып бербейди деп. Мирбек уулу Тилек бизден алат акчаны. Ментип заявление эме жазып берет, доверенность жазып берет. Доверенность жазып берет дагы Элнура акчаны алып барып берет. Бир минусу Элнурадан кайра акчаны алдым, бердим деген эме тил каты жок. Азыр Элнура Алсейитова Элнура ошого такып атат да. Ишенсе керек да. Элнура Алсейитова Элнура азыр сотко барсак ошого такып атат да, мисалы. Силердин мен Мирбекке акча, Тилекке акчаны алган эмесмин, билбейм, көргөн эмесмин. Биздин үстүнөн ошондой эле башка адамдар Бакирова Анара деген жаздырып койгон. Ал Бакирова Анарага биз да чалып сүйлөштүк, силердин участогуңарга мен тиешем жок деп атат ал. Ошо жаңыча жазылган. Үстүнөн жазылган, ал участогуга тиешем жок деп койду. Ал участогуга мен тиешем жок. Элнурадан участок алганым чын дейт, сатып алганым чын. Бирок силердин участогуңарга мен тиешем жок деп атат. Мен Элнура менен силер өзүңөрчө сүйлөшкүлө. Мен Элнураны мисалы силер участогуңарды талашпайм. Ал эже менен жолугуп көргөзгөнбүз үйдө. Могу эже биз ушундай өзүбүз Россиядан иштеп келдик канча жыл. Сөз 3 турган иштеп келип, ушул участокты алып, фундаментти өзүбүз куйганбыз. Стенасын өзүбүз көтөргөнбүз. Эч кандай уста жалдаган эмеспиз. Ошентип эжеге айтсак, эже айткан, силер эми өзүңөр мээнетиңер менен салып турсуңар. Участокты талашпайм силерден. Элнура жазып берди. Жаган откасын жазып берген жок. Ал эже да уже кийинки күндөр ошо телефонду албай калды ошочу. Элнура мен ал эжеген участок алып койгом, ошого берем деп атат да. Ошол жана келип көрүп кеткен. Бакирова Анара деген эже ал участок кайда экенин да билбейт, ал өзүчү. Ошо Мирбек уулу Тилек менен Алсейитова Элнуранын экөөнүн ортосунда карапайым эл, мына бизге окшогон элдер жөн эле жанчылып атат да. Канча жылдан бери мына Роудага декабрдан баштап заявление жазганбыз. Алсейитова Элнуранын үстүнө депчи. Роудага барып жазсак, Роудадан следовательдер Алсейитова Элнуранын адвокаты да. Барсаң, ой, жазбай эле кой, аны эмне жазганда каралбайт дейт. Биз өзүбүз издеп жүрөбүз Алсейитова Элнураны. Келип турго жолугушуулар. О да, ал участковыйдун полный башына айланып койгон экен да. Эми Роудан, биздин Роудан. Роудага барсак коркобуз атпайбы андан жазбагыла ага депчи. Кайсы ала билинби? Ала эмески Роуду жазбагыла коркобуз адан. Коркобуз, жазбагыла дейт ага. Ал үйүнө да антип кирбейт, жүрбөйт кишичи. Роудуда жүргөндөй. Анан кийин жазсак отказной. Эч айтып койбойт ишти жаап салгандар. Биз жүрөбүз, жок. Анан бияктан кошуналар, көчө башчылар чалып калды, отказной жактан эмеңе чыкпай атат. Бирок газетага чыкканда
чыккан. Биздин фамилиябыз чыгып, анан Бакированар деп чыгат да тияктанчы. Анан кийин бияктан сураштырып келсек, ошо Бакированардан Алсейитова Элнура жаздырып койгон. Бакированардан сурасак, мен тиешем жок дейт айкеч участокко. А Элнура эжеге айтып атабыз да, биз ушундай тиешебиз жок экендигин. Отказын жазып берип коюңуздар, жок, мен силердин акчаңарды көргөн эмесмин. Мен Бакированарга берем. Ana ошентип мындай окшош эле ситуация. Баары окшош эле ситуация. Анан кийин бул система ошондой болуп атат да. Элнура өзү акчаны албайт. Бирөөнү жиберип коет, барса тигинен акчаны алып сата бер. Анан тиги алып келип сатат акчаны. Акчаны алып чөнтөккө салат да, тиги баладан мен акчаны алган эмесмин. Берсең канайки расписка. Камалып жатат да, камалып. Түрмөдө да. Ал мисалы эки ортодо акчаны жесе жеген чыгар, бирок жөн эле камалып атат да. Ал азыр анын шылтоосу ал жер боюнча да эмес, телефон урдалып камалды деген. Өткөндө телефон урдалып камалды деп, иш ал Мирбекул Тилекти мана биз өзүбүз иштеп жүрүп, бейттен Аламединский роодугачы биз помощник болуп калдык ошакачы. Жардамчы болуп калдык ошака. Биз өзүбүз Мирбекул Тилекти кайыкта жатат, не кылып жатат, каякта жүрөт, истегилечи, шаардагы тааныштарыбыз кайтып ошолордон аркылуу таап, түрмөдө экеничи, мисалы ошол эми билет да Аламединский роодудагы балдар. Жок, Мирбекул Тилек жок, орду түймө жок. Таппай атабыз. Тапсак жакшы болот эле бизге да деп калп айтат да. Түрмөдө жатат. Кеңсе эже Эженова эже. Кеңсе. Сизде Саламатсыздарбы? Мен Атажанова Качкеева Нургулбекевна ушу өскөн ордодон азыр салкын тур болуп калды да. Мен 17-жылы алгам. Муну түрк жанагы Мамедов каярдан алгам да. Ну, через участок болуп турган, ошондон участок, да, себеби дегенде муну через интернет таап калдым да, интернетке объявление берип коюптур. Анан тиги экөөбүз жолугуп участокты көрсөтүп, мынакей 5,5 миң деп ушундай түшпөйсүз десем, жок, түшпөйм, болгон баасы ушул деди. 4 сот үй ошо, 10-көчөдө. Анан кийин макул дедим. Эми мунун китептери, бу эмелери кандай деп ал убакта деген мынчалык жиш багы мындай сейил туруп калган да, мындай анда-санда эле турган үйлөр да. Жиш турган эмес. Анан мындай карап туруп, бул кандай деп ошонсо мына жаңы эле сатылып, жаңы эле алып атат. Мындан башка участок жок. Буруч болуп калды да. Мен буруч болгон үчүн мен жакпай, мындай ортороктон жокпу десем, жок. Вот последний участок калды, мындан башка жок деп койду. Анан мейли деп ары бери неме болуп отуруп, анан сүйлөшүп отуруп, үйдө эле мен анан макул деп алдык. Анан айттым, мунун трансформациясы, кызыл китеп ар жак бир жак эме болсо, анын баарын бүт өзүм жасап берем деди. Өзүбүз эме алабыз, бирок менин наамымда эмес, тиги жанагыдай менин колумда документтер жок, мен эчтеке эме ала албайм. Бул жакта деген Нурмурзаева Жаркын бар, Алсейитова Элнура деген бар деп ошентип айтты. Анан айттым, анан эми бул колумда эч кандай документ жоксо мен доверенность менен берем деди. Хорошо дедим. Барып мынакей доверенностьде биз эме алдык. Нурмурзаева Ажаркын өзү келип жазып берди. Ажаркын жазып берип атат. Да, Нурмурзаева Ажаркынга Алсейитова Элнура генеральный доверенность берип койгон, сен сатып бергиниң мынакей депчи. Анан бул Нурмурзаева менен тиги кимдин үчөөнүн ортосунда кайрдын үчүндө деген, кайрга деген булар карыз болуп, участок карыз болуп калышат да. Сокулуктан кайрга эме болуп калат да, кайрдын 3 участогун алыптыр да. Ошону менен обмен кылып эме калабыз деп тур. Анан кайрда айтайт, сен акчаны ала бер, биз доверенность эмесин документ менен биз эме алсын да. Туура Нурмурзаева Ажаркын келип өзү жазып берди. Ошону менен алып эле жүрдүк. Эч кандай эме жок. Анан багы тиги 22-жылы эми жашоо шарттын эмеси да, өзүм жалгыз бой аял болсом кура албай жүрөм. 22-жылы эле келип эле фундамент куруп эме алайын деп келсем эле баягы госреестрге барып калдым. Аламединский госреестрге барсам, арест деп калды. А эмне болгон арест десем, да бул 3 жерден Алсейитова Элнуранын намынан генеральный прокуратурага этот канттын ысык атанын эмесинен 3 жерден арестке туруп калыптыр деп айтты. А мен чочуп эле бул арестке туруп калса кантип деп эле элдин баары арестке турса бул чыгыш өтө кыйын, бул болбойт деп эле. Ушундай аябай эме болуп калдым, аңчы болбой жүрүп эле эми сатайын деп сата албайм, потому что колдо документ жок. Кайта сатып жиберейин десемчи. Ошону менен турат келип эме алды. Андан кийин жанагы эменин 22-жыл канчанчы жылы чыкты? Амнистия жанагы токтом чыгып калды да, ошо эчтеке салынбасын, участоктор пустой турганда эме алсын, өкмөттүн эмеси чыгып калган. Мен өкмөттүн законун сыйлап, эчтеке салбай турдум.
Анан кийин Кудай жалгабы эле Садыр Жапаров келип калды го. Келгенден кийин 27 пункту эме кылды. Ошо иштетип баштады. Амнистия эме болуп калды. Баягы эмелер, жер ээлери эме кылсын деп. Жанан бул жерден айтпадыбы, жер ээлери деген өткөзүп берсин, жана жашыл китептичи. Мисалы, Элнуранын колунда да жашыл китепчи, жер ээлиги болуп турат бул. Анан ушул жашыл китепти өткөзүп бер деген эмеси бар. Президентибиздинчи. Ал эч кандай аткарылбайт, эчтеке болбойт да. Эмдигичи эле тырышып, мисалы, Сокулукта, башка жерде деген өткөзүп уже жашыл китептерин өкмөткө өткөзүп берип койгон. Бул эле тырышып эле колунда. Потому что муну деген связкалар жогору жактан толтура да. Муну поддержка кылып, муну эме алып коюп, бул жанагы эшикти тээп кирип жогоруда айтып атышат го. Губернаторун деле, прокуратурасын деле, тиги акимин деле баарын тээп кирип, УВДсына, РОВДсына барса тээп кирип тээп чыгат да. Прям как хозяйка да, алар өзү эле управлять этет, аларды өзү билет. Ошо ушинтип талашат. Эми баягы тиги жазында февраль, март эмеде бул түрмөдө отурганда Алсейитова дагы ушундай мындай эмелер менен отуруп чыгып келип, анан кийин ошондо деген баягы өкмөт чыгарганда жанагы 27 пункт иштетип чыгып туруп, эми чыгарганда боруки адамдардын көптөрү кайрылып атышат да. Ушулардын көйгөйлөрүн чечип бергиниң деп туруп чыгарат Алсейитованычы убактылуу гана түрмөдөн. Анан келип туруп, мен мынакей түрмөдө бекер жаттырмын, ооруп жаттырмын, там антиминтейм, силер эми пожалейте, мага жардам бергиле. 1 миллион карыз бар да, биздин ушул Өскөн Ордо боюнча 1 миллион. Ал 1 миллион эмне карыз? Бул өзү доллар менен. Анан бул деген ушул Өскөн Ордонун өзүнүн жанагы жашыл китебин баягы эме боло турарды деген карызына деген банктан акча алып коет, ошол жака залогко коюп коет жашыл китепти. Ошон үчүн аны кайта жашыл китепти мен алып чыгышым керек. Мага акча бергиле деп ошондой анан кийин мурун эле бергиле деп жүргөн да, жанагы ар бириңер 10 000 сомдон деп берип. Анан элдер деген бербейбиз, эмнеге бермек керек? Биз сатып алсак муну басып алган эмеспиз. Кызылдай акчабыз менен сатып алсак дагы 10 000ден берип деп ушинтип жүрүп 2-3 жыл тытышып, тырмышып жүрүп, мынакей амнистия чыккандан кийин давай деп. Анан кийин баштады. Хорошо, мен силерге берем деди. Берем, бирок мага деген биздин жана 10-көчө, 9-10, 11 3 көчөнүн эмесин айтты. Менен 700 000ди чогултуп бергиле. Мен ошону тиги жашыл китепти эмеден аресттен чыгарышым керек. Анан кийин силерге отказной. Бул отказной деген бар экен. Бул именно эле Лебединевкада, Аламединский райондо эле. Башка жерде бул отказной деген биз вообще эч кандай түшүнүк жок. Именно эле ушул Аламединскийде да. Бул тиги жана губернатору Тайтелиев жанагы жер комиссиянын эмеси болуп туруп ойлонуп тапкан схемалар да. Бул отказной деп туруп, мына ким эме калса, акчасын берсе, жана эме алса, отказной берем. Баягы мындай талаш жер болуп калып атат да. Талаш жер болуп атат, спорный жерлер да. Ошол спорный жерлерди дагы мен калтырып коем дегендей кылып атат да. Тиги калтырып коем, калганын баарын эме алам. Эми бул жерден где-то бир 80% да, жаңылышпасаң 80% алды. Бул Өскөн Ордонун 80% алды. Ошондон 20% ушинтип жүгүртүп атат биздичи. Жер ээлик мен каалаган жериңер баргыла. Асманыңарды түшүрүп жибергиле. Колуңардан келгениңерди жасап алга мен бербейм силерге. Кайта мен сатып алам, сатып коем деп үстү-үстөн адамдарды алып келип, заводчун алып келип, мынакей пустой участоктарды, тиги эмелер болуп, мына менин эмем ала бергиле деп аларга да сатып атат. Сырттан келген адамдар сатып алышып, анан эки-экиден момунтип эме алып атабыз да, талашып тарын эме алып. Анан мына апрелден бери сот болуп атат. Сот улам эле тиги эме алып коет, заседание болбой атат да. Шулто. Бир күнү Элнураны адвокаты келбей калат, бир күнү тиги Нурмурзаеваны СИЗОдон алып келе албай калышат. Машина жок, анан убакыт жок. Анан тияка тиги башка немеге түрмөгө которулуп кеттир. Биз билбей калыптырбыз. Аңкоолонушат да, отуралчы. Кыргызча айтканда. Анан кийин ушинтип эле мынакей мына 3 айдын почти 4 айдын жүзү болуп баратат. Соц процесси башталбай турат. Улам бир 15 күн сайын барабыз, улам барабыз. А жерде убактыбызды, нервибизди, уже стресс, депрессияда болуп бүттүк. Чарчап да бүттүк. Оорунууда болуп бүттүк. Канча акчаларыбыз кетип атат. Эме алсак эл катары эле биз деген мынакей соц проекти, суунун, жолдун, светтин акчасын баарын как положено. Баарын положено төлөп атабыз. Хотя биз не имеем права ошо участокко. Участокко не имеем права. Доступ жок биз намуста жок ал участоктор. Эми болсун мынакей жанагы трансформациядан өткөнбүз, комиссиядан өткөн,
жанагы газетасынан өткөн баарын эле просто мага доступ бербей атат да. Себеби дегенде отказной деген жана больница бар экен, ошону бербей атат да. Отказнойду бербейм деп. Төлөө анан берем да. Жок, төлөө эмес, төлөп да берейин дедим. Мына макул деле ошол 10 миң сомду 10 миң сомду берейин деп албай койдум мен. Башкалардан бүт кыдырата жыйып алды. Жыйып алып туруп бүт баарына тең кызыл китебин жазып берип койду. Ошо алышты. Эми ошол 10 көчөдөн жалгыз эле мен эле албай калдым, калганда бүт баарына берди. Сен буга чейин кайман бириңиңер душман болупсуздар. Душман эмес, мен биринчи жолу көрдүм Элнураны. Сен айтып атпаймынбы, бул жерде схема, генеральный доверенность Алсейетова Элнурада. Андан кийин тиги Алсейетова Элнура Нурмурзаева Жаркынайга берип коет, мен сени сата бер деп. Нурмурзаева келет тиги жанагы Хаярга, Мамедовго. Ал эме калат, Мамедовдун колунда эч кандай документ жок да, булар деген. Мамедов эмне деп атат? Мамедов деген бул акчамды бергем деп атат. Ал бул Мамедовдун акчамды алган эмес деп атат. Себеби булардан обмен болгон. Мамедовго деген тиги сокулуктан карыз экен буларчы. Ошол карыз менен мындай башма баш алмашып алышканда, мынакей макуланда тиги сокулукта карызбызбы? Ошол карыздын эсебинен муну булуш астатты. Анан Мамедовдун колубузга деген акча алган эмеспиз деп бул экөө карандай акчап эме алып атат да. Азыр сот иштери жүрүп атат, ошо аягына чыкпай атат. Эми бул жерден биздин президентке эле ГКНга айрылабыз. Сиздердин өтүнүч ушул немебизди, көйгөйүбүздү чечип берсеңиздер, биз барбаган, баспаган жерибиз калган жок. Уже чарчап да бүттүк, билбейбиз. Каяка барабыз, эмне кылабыз? Прокуратурасынан баратык, Золушевдун убагында тим эле Баймабай каттап аттык. Макул, ооба деп эле коет, чечип беребиз деп коет. Прокуратурасы эле ооба макул. Кайта эле бири-бирине эле мынтип өздөрүнчө сүйлөшүп алып эле тиги Элнураны жактап, ошону кайта бул байкушту, бул байкуш аял турбай, бул эчтекеси жок, көчөдө калган, талаада калган аял турбай. Болбосо Кыргызстан боюнча жердин баарын, Бишкектин четинде болгон жердин баарын басып алган. Биз эле эмес, сокулуктан, тиги жанагы Ак Тилектен, Келечектен, Ысык Атадан толтура Агорго дегендер, толтура. Могу жана сиздин да могу участок айтып кетишти да, бияк ондой кишиге сатылып кайра ызы чуу эле фундамент. Эмне болгон? Биринчи сатып алыш сизби? Биринчи 2015-жылы Мамбеттин өзүнөн сатып алгам мен. Мамбет мага сатып, машинамы алып, Мерседес үлгүсүндөгү. Анан мен ошол кезде Наргиза деген кыз менен чогуу иштейт экен бул. Анан доверенности мен бошобой атам, көлгө кетип атам, доверенности карындашым жазып берет деп, ошо карындашым мага доверенности жазып берген. Калмырзаева Наргиза деген. Анан ошо менен мен таш мен шагал төгүп коюп кеттим. Кошуналар билет. Анан кийин 2021-де келип фундамент куйдум. Фундамент куйсам, 2018-жылдын доверенности менен бир бала келип менен талашты. Сиздики 2015? 2015 меники. Анан даже 2010 видеосу бар. 2022 менен бир бала келип талашты биринчи. Анан мен эмени көрсөм, мен Бакыттан алгам деп эме бир баланы чакырды, ал Бакыт деген келди. Ал берки бала болсо мен албайм бул жерде. Бул жердин ээси бар турбайбы деп кетип калды. Анан эртеси күнү жана Бакыт деген 2018 доверенность жасатып алып келип, мен менен талашып, милицияга заявление жазып, ошо менен сот экөөбүз жазыштык бири-бирибизге. Түндө келип, мен куюп койгон фундаментиме бузуп, Моун сиз куйгансыз? Мен куйгам мына. Ушул түнү менен келип бакыт. Мас балдарды алып келип алып, ровдогор коңшулар бузду деп айтты. Коңшулардан келсем, түндө мас балдарды алып келип, кыйкырып өкүртүп бузуп кетти деди. Бузуп кетти. Ошо менен эч ким тийбесин, силер да тийбегиле, бул да тийбесин, чечишкиле анан кийин деп милиция ошенткенден мен токтотуп койдум. Токтотуп койсом, мына кече жакында тракторду алып келип, монтип көрдүңөрбү, сүрдүрүп. Ким сүрдүрөт ошону? Бакыт. Жиеналиев Бакыт Марсович өзү эме силовой органда иштеген бала экен, прокуратурада иштеген бала экен. Бул жердин ээси жана Мамбет дагы неме экен, жана ОПГнын эмеси экен көрдүк. Анан могу жерде нолевка бар. Бул жерге деген 60 куб цемент кеткен. Специально ошо нолевканы жабыш үчүн, көрдүңөрбү, комиссияга. Муну көмүп салып атат трактор менен алып келип. Тет жерде кругляктарым бар. Болчу. Туалет септикке коюлган. Казып канча деген расход да. Жок ордутуу менен, көрдүңөрбү? Мен азыр милиция чакырдым, азыр заявление жазам. Мен айлам кетип калды, мен барбаган жерим калган жок. Анан ошо менен эмне деп атат? Милиция жазып атасыз? Милицияга мен 6 жолу жаздым. Общий. Жаап коет ишти улам. Бул өзү ушул жакта иштейт экен да, тааныштар экен да. Жаап коет. Анан прокуратурага 2 жолу жаздым. Жазсам деле прокуратурага кайра жөнөтүп коет. ГУВДга жаздым. ГУВДда кайра эле ровдого жөнөтүп коет. Ошентип баягы ишти 6 жолу жаап коюп, 6-чысында сотко өттү деп
эметишиптир. Сотто болсо мени жок кылышып, вообще жокмун. Ушул жер саткан Калмырзаева Наргиза менен тиги Бакытты соттоштуруп туруп срок давность кылып жаап койгон. Мен жокмун вообще. Заявлениялар эч жерде жок. Азыр Ген прокуратурага жаздым мен. Келип акимдин өзүнө кирдим. Мен кирбеген чиновнигим, кирбеген, какпаган эч ким калган жок. 5 бала мен жалгыз бой энемин мен. Бардым, анан барып Ген прокуратурага жазсам, аким айтты, сен жаз, сен чечилгенче эч кимге чыкпайт бул жер депчи. Эми жазып, мен эми ошол иш каралып атса, акимияттан уже токтомго эме кетип калган. Свердловский акимияттан. Азыр барып текшертип келдим мына Жээнәлиев Бакыт деп токтомго эми уже кагаз жөнөтүп коюшкан. Сиз эметпей эле Бакыттан кетип калган ба? А жана сиз сотто чечилмейинче эчтеке болбойт деп ким айтты сизге? Аким өзү айтты лично. Свердловскийденби? Свердловский. Кайра эле кетирип койгон. Акимден анан бул жерден акимге көтөрүп коюп аткан жок. Бул жерде комиссия бар экен. Жер комиссиясы кетирип койгон. Булар жер комиссиясы менен сүйлөшүп алышкан биякта дагычы. Анан мен барып азыр арыз жазып келдим. Мына менин ишим карап атат. Мен деген Ген прокуратурага заявление жаздым. Силер эмнеге муну жөнөтө бересиңер? Кайсы эмеден жөнөттүңөр? Кантип ушул токтомго келдиңер? Жок, биз жөнөткөн жокпуз деди. Мен өзүм ачып карап келдим азыр барып дедим. Турат ошол жерде. Жээнәлиев Бакытка деп токтомго жөнөтүрсүңөр уже документ эметип десем, жок, биз жөнөткөн жокпуз. Арыз жазып келдим азыр барып. Мен чечишмейинче, бияк чечилмейинче, токтом чыкпасын деп суранып келдим. Билбейм мен, булар ооба деп жөнөтүп коюп эле анан кыла берет экен иштеринчи, тымызынчы. Свердловский акимият. Ооба. Ошол менен мен ушинтип урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, мен сизден суранам. Ушул Кыргызстандын конституциясынын гаранты сизсиңиз. Урматтуу Ташиев, ушул маселени чечип берүүңүздү суранам. Эгер бул тааныш менен же бир жерде иштеп, ушинтип ушунуку туура боло турган болсо, бизге окшогон жалгыз бой энелердин укугун ким коргойт? Мен ушул суроону бергим келет сизге. Ушул маселени мага чечип берүүңүздөрдү аябай суранам. Анткени мен башка кайрыла турган эч жерим, эч кимим калган жок уже. Мен бүт баары чиновниктерге, бүт баары эшиктерге барып кирип чыктым уже. Мен айлам жок уже. Эмне кылышып, акыркы үмүтүм сиздерсиңиздер деп суранат элем. Урматтуу биздин президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевич жана Кыдыршаевич Камчыбек Ташиевич, сиздерден ушундай суранабыз. Ушу биздин салкын төрө элинин бир мүдөөсүн канааттандырып бериңиздү. Бу жерде мына Моорекинде бу жашообуз биздики мындай жашоо мейли, бу жерде бир кыйноо болуп калды да. Ушул жерге келип, өзүңүз деле келип бир жашоону бир чечип берсеңиз деп суранам Моорек президенттен. Мына береки карагылачы, бул жердеги биздин Жакшынакай жолубуздан өйдө сатылып атат да. Мына береки мектеп балдар мектеп көчү, садиктен өтчү жолдун баары сатылып атат. Биздин Моореки бир өзүбүздүн бир жашообуз кылган бир 4 эле сотук жерибиздин мүдөөсүн чечип берүүңүздөрдү биз көптөн көп суранабыз. Эл журттун мына береки салкын төр элинин атынан. Ушуну чечип берүүңүздөр, айланып кетейиндер. Анан ушунча эле адамбы же дагы барбы? Жок, бу жерде көптөгөн адамдар бар. Бу жерде келгенибизде ушул кээ бир адамдардын такыр шартына, жумушуна байланыштуу ушул жерге келе албай калды. Биз ушулардын атынан да суранып атабыз да. Бу жерде ошо Эл Нуура деген бул жердин эле ханышасы болду бул салкын төрдүн. Сага жерди берем, сага бербейм деп эле монтуп калды. Ушул аялдын бир маселесин чечкилечи, айланып кетейиндер. Же ары же бери кылып бергиле бу жерибизди. Бир жашоого мүмкүнчүлүк берип коюңуздар. Биз ушуну гана суранабыз. Өрүк мырза, бул салкын төр деген жаңы Өскөн Ордодогу, ошол жакта салкын төрдүн участкасындагы адамдар экен. Үй салып алган, бирок биякта дагы маселелер чечилбей келет экен да. Биякка кайрылып келет экен. Эл Нуура деген айым бар экен, бир ээси болгончу. Анан сиздерге да бир канчалык кайрылган экен. Булардын маселеси каралып атат, эмне болуп атат? Ошончо маалымат берип койсоңуз. Бул Небединовканын жана 154 контурунда жайгашкан жерлер, ошо салкын төр деп өздөрү атап алышкан, өйдө жагы конуш ылдый жак Өскөн Ордо. Жалпысынан бул жерден биз 145 гектар жер, анын биз 115-120га жакын гектарын Аламин районуна карап тийиштүү чечимдерин чыгарып берген өз алганда.
Каралбай калган маселелери боюнча бизге түшкөн арыздардын баарын биз Бишкекке, Бишкек шаарынын карамагына аймактык территориалдык реформанын негизинде ошол Лебединовка айыл өкмөтү Бишкек шаарынын аймагына өткөндүгүнө байланыштуу биздеги арыздардын баарын толук өткөрүп бергенбиз. Сиздер карабай элесиздерби? Биз азыр карабайбыз. Кайсы район болуп атат ошондо? Бул Свердловский район, бирок Бишкекте жеке турак жай куруу департаменти деген бар, Туңгуч 57-де жайгашкан. Туңгучтабы? Ошол жер мындан аркы арыздарды карайт. Биз карабайбыз, чечим чыгарбайбыз. Эгер буга чейин сиздики Алсейитованын жеринде эле үйүңүз, Ошо барыңкы эле Алсейитова үйүнү бар экен. Алсейитованын 2-3 жери бар, туурабы? Бир жери 3,5 гектар эле, бир жери 5,5 гектар эле. Анын арестте турган жерлери бар эле. Анан биз аресттен ошо элдер өздөрү акча чогултуп чыгарышып, 750 миң сом банктарга карыз экен да. Долларбы? Сом. 750 миң сомбу? Ошонун негизинде сокулукта анан бизде ошо Лебединовкада жерлерин арестке коюп койгон экен. Мен билишимче ошо элдер өздөрү акча чогултуп ошо аресттен чыгарышып, ошонун ичинен жанагы 65 бир тилкесинде да, мен билген тилкесинде 65 жер тилке бар болчу. Ошонун ичинен 59 кишиге макулдугун берип, 59 кишиге биз чечим чыгарып бергенбиз. Ал жердин ээси болгондугуна байланыштуу жер ошол кишиге катталган. Жанагы биз 30 күндүк коомдук билдиргөө чыгарган учурда ал келип жана 6 кишиге каршылыгын билдирген. Мен себебин түшүндүргүлү эмнеге 59-на берген? Ар биринин себеби ар кандай. Мен буларга саткан эмесмин, буларга Мирбек саткан дейт. Буларга да ким эле? Башка бирөө саткан дейт. Бирок жоонун өзүндө көрсөтүлгөн, эгер 30 күндүк мөөнөттө жерге тиешеси бар жарандардан претензия деп коет, келип түшсө, комиссия алар боюнча чечим чыгара албайт. Бул талаш маселе. Биз ал боюнча чечим чыгарып бере алган жокпуз. Эгер мен ошол жерде айтып атсам туурабы? Анын жана 65 кишинин ичинде сиздер бар белемиз? Жана бир Гүлмира эже келип жүрдү го, Анда болсо, анда биз ал жерди карап чечим чыгарган жокпуз. Анткени бизге анда ал жер болсо, ал жерден бизге комиссия толук документтер келе элек болчу. Схема застройкасы жасала элек болчу. Биз ошон үчүн ал жерди карап чечкен жокпуз. Ал жерден значит биз бир да чечим эч кимдин үстүнө чыгарып берген жокпуз. Канча киши болсоңор, үчөңөр эле эмес ал жерде. 70 канча киши болсо, биз ал жерге чечим чыгарып чечкен жокпуз. Биз анда ошол арыздарды шаарга өткөрүп бердик. Жок, чечим рухсатпы мен айтып атам. Биз ушул жерде жүрдүк. Мына кече сот болду. Бул кыска айтып атат. Комиссия өз чечип атат. 68 курс менен дейт. 11 миң долларды акчасын берет экен да. Чечип койду. Мен айтып атам, комиссия биз жок. Жөн эле Элнураны киргизип алыш эле. Элнура менен иштешти да. Келебиз такылдатабыз эшикти мына. Кудай турат. Арызды жазсак алышпайт. Мына могу кагазды мен уже президентке жазып атып, телевидение менен келип атып, газетага кирип биз жанагы списокко өзүбүздүн аракетибиз менен жанагы эмчек жоктоо бала ыйлабайт дегендей ыйлап жүрүп туруп ошону киргиздик кычырган суукта. Кабинеттер жабык эле турду ошол жерде. Мисалы азыр сиз айтып атасыз, биз караган жокпуз. Комиссия өзүн өзү чечип койду атасыз. Өзү эле чечип койду, биз көргөн да жокпуз. Бир көргөн жокпуз. Комиссия ким экенин. Анан Алсейитова ал жерде бүт эле берди, командует. Мына сиз азыр сөзүңүзгө мен кошулбайм. Салкын төрдүкү чечилди. Мына ушул жерде эле жүрбөйдүкпү? Журки дегенибизде мына бар. Жана аресттен чыгарган үчүн акчасын да берип атабыз, налогун да берип атабыз. Однако президент айткан, бир сом акча бербегиле. Бүттү, силер сатып алдыңарбы? Амнистияга илиндиңер деп мына кече алдым кагаздычы уже. Амнистияга илиндик. Эмне үчүн биздин президенттин указын именно акимият аткарбайт? Бул жер Шарашкина контора эмес да. Элнура чечип атат бул жерде. Мына губернаторга кирдик биз. Чогуу. Канат Жумагазиев. Канат Кимович билбей жатам, Жумагазиев. Байкеден башка сөзүн уккан жокпуз. Угроза была там. Лично я с тебя начну.
Я отберу, продам. Бизден $10.000 требовать етіп атат кайра. Эми ушу сездин сурооңузга мен жооп берип коеюнчу, скандал спорный деп. Там никакого спорного нету. Айтып атат. Көчөдөн келип эле, түрмөдөн келип эле кызчы, Элнур айтып атсачы. Бул мага акча каршы десе анда таза жыргал го. Бизде расписка бар, бизде доверенность бар, юридический. Ал жерде биз акчаны төлөгөнбүз. Ал жерде автомашина же болбосо биз товар сатып алган жокпуз. Чтобы алып туруп качып кеткенде биз үй сатып алып атабыз. Анан үйдү салып атабыз да. Жер сатып алып, жер сатып алып туруп үй сатып алып. Булар айтып атат, бизге акча берген эмес деп. Бирок аны түрмөгө отур дептирби? А бизде биз эмне күнөө? 6-7 жыл мурда Элнура каякта жүрдү. Биз ушу немен кабинетинен көрдүк Элнура дегендечи. Биз тааныбайбыз аны. Ким кабинеттен? Областной губернатор Жумагазиев Канат ошол жерде кабинеттен чечип бергиле бизге деп, президенттин указаниясы менен биз бияка келдик. Кабыл алат деп. 4 саат күттүк. Келди да кайра буга мен бербейм. Бугасы ким? Жакшылыкка бербейм, Адинайга бербейм, Асель Абдраимовага, мага бербейм, короче, дагы 5-6 кишиге мен бербейм. Бул өзү эле чечип отур. Эмне дегенде, бир үйдү 3-4 кишиге саткан. Бирок меники Кудайга шүгүр, эч ким бара албай койгон. Элнур өзү кирип алган да. Комиссия эмне үчүн киргизет? Мени эмнеге чакырбайт? Ал жерде деген спорный болуп атса, кече сотто айтып отур. Ал жер деген спорный деп. Эч кандай спорный эмес. Спорный деп булар өздөрү ойлоп табатат. Где спорный? Даже бизди чакырган жок. Анда эмнеге? Жок, мына где логика? Жок, мен сөзүмдү деп коеюн. Анда эмне үчүн бул немелер чыгып атат указание? Бул өкмөттүн указаниясы. Бул жерде Салима дейт, жерди сатып алган, мына пилотный неме менен чыгып атат. Бул законный чыгып атат. Амнистия деп атат. Мына амнистиянын немеси. Президенттин указы бул жерде аткарылбай жатат. Бул кайрадан келип $10.000 сурап атат Элнура. Түрмөгө отурса, значит, күнөөсү бар үчүн отурду. Гектарлап бүт могу область бул үчүн уже бир кусок тортой болуп калган. Бизде болсо ким эле сүйлөтпөйт. Кимге жаманып атат? Бийликтеги мынакей областной акимияттын мынакей акимине, зам акимине, комиссиядагыларга ишенип, таянып. Бизде адам катары көрбөйт. Жалдырап келебиз ушул жердечи, чырылдап. Эмне кылабыз? Баргыла тияка мына шаарга өттүңөр дейт. Адам бери уже 8 ай өттү. 8 ай мурда эле булар кабинетин жаап койгон, ичинен кутап коюшат, болду отура берет. А эмне үчүн булар өздөрүнчө эле заочный чечим чыгарат? Анткени булар күнөөсү бар. Өздөрүнчө булар сүйлөшүп алган сговоре. Элнура менен Ооба. Сейтон менен. Бул уже такталды уже. Кайсы чечимди айтып атасыз? Көрсөтсөңүз. Биз чечимди алдык, который Көрсөтпөйсүз. Стоп, мына көрсөтүп атпаймынбы, мынакей, пожалуйста. И газетада да барбыз, Карачалбай Бул чыккан. көрдүңөрбү, ошо Бишкек шаарынын жеке турак жай курулушу жана шаар куруу департаменти жооп берип атат сизге. Лебединовка айыл өкмөтү, Өскөн Ордо конушу, 154-контур, участок 69. Медерова сизби? Медеровага жооп берип атат. Бул биз жооп берген жокпуз. Бишкек шаары жооп берип атат. Силер жооп берген жоксуңар деп ойлоп атырмын. Бишкек шаарынын мэриясынын жеке турак жай курулушу жана куруу департаменти Өскөн Ордо конушунун тургуну Медерованын жер участогу боюнча кайрылышын карап чыгып төмөнкү билдирет. 2024-жылдын 19-мартындагы номер 98 пилоттук режимде административдик аймактык реформанын алкагында Бишкек шаарына кошулган Чүй облусунун аймактарын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын мүлкүн жана документтерин кабыл алуу, өткөрүп берүүнү уюштуруу жөнүндө белгиленген буйруктун негизинде Аламын райондук мамлекеттик администрациясы департаментке Аламын районунун Лебединовка аймагынын 154-контурунда жайгашкан жер тилкеси боюнча Медерованын арызын өткөрүп берген дейт. Арыз ошол департамент биз кабыл алдык деп атат. Эми уруксат ба көрсөтүп коеюн. Анан кайсы чечимди айтып атасыз? Жок, ушуну эле алып чыкпай эле коюңуз. Азыр караңыз. Бул уже бышыкталып, баягы Бул бизден президенттин документти кабыл алдык деген сөз да? Документти кабыл алдыңар, жөн эмес, комиссияны өтүп, судья жооп берип атыр. Сен коңшуларыңардан кагаз алдыңар беле,
Эмнени көрсөтөйүн деп атасыз болду? Мен сизге көрсөтөйүн деген мынакей. Мына газетага чыкканбыз, ушул жерге губернаторго мынакей журналисттер менен келип региондон ушул жерден чырылдап ыйлаганыбыздан мына бизди чыгарган. А көрсө бул Алсейитова өзү кирмек экен комиссияга. И на каком основании кирип атат бул? Ал жерде жашай аласа. Мына общий кырсык болобу? Мынакей, бул жерде Абдыраимова бүттү. Мына ушуга чыгыш үчүнчү биз 3 жыл Сиздин чыккан. фамилияңыз кайсы? Медиаровна эң ылдый жакта турат. Мына көрдүңүзбү? Бизге келип арыз түшкөндө, биз буну коомдук билдирүүгө чыгарганда, бир эле 69-участакка 2 кишиден арыз түшүп атат. Биз аны Арыз түшкөнүбү? арыз түшкөн. Бизге арыз түшкөндөн кийин жобо боюнча бизге бир участакка 4 арыз түшсө дагы 4-өнүн тең фамилиясын чыгарышыбыз керек. Газетага. Значит, биз 2 арыз түшкөн. Бирок бул баягы коомдук билдирүү бүткөндөн кийин баары бир биз чечим токтомдун өзүн чыгарганы жетишкен эмеспиз. Биз сактынчы. То есть баягы комиссия карап чыгып, бул кишиге, тигил кишиге чечим чыксын деп комиссия чечим чыгарат да, ошол чечим бизден чыккан эмес. Анткени баягы аймактык территориалдык реформанын алкагында Бишкек шаарынын карамагына Лебединовка айыл өкмөтү өткөн. Биз бул боюнча чечим чыгарган эмеспиз. Канча арыз келип түшсө дагы биз буну баягы коомдук билдирүүгө чыгарганга милдеттүүбүз. Демек сиздер караган эмессиздер, болгон эменин баары документ бар азыр Бишкек шаардык турак жай боюнча башкармалыкка өткөрүп бергенсиңер. Ошол жак чечип атат. Эми уруксат бир көйгөйдү айта кетейин. Тоготер жери. Тоготер жери да. Элнура бизди алдына неме кылып алганда, мындай кул кылып алган. Ишибиз түшүп атат. Үй деген оңой эмес экен. Биз өмүрү жашоодо мына 30 жыл мурда дейт. 30 жыл мурда биз мынтип чурган эмеспиз. Мугалим деп сыйлачы, чоң апа деп сыйлачы. Азыр айтты, мен мынакей ушундай акчамы арестет бергиле. Акчасын бердик. Алдады да бул бизди. Ошентип келип туруп эң аягындачы 69 кишиден 59 берди деген бул эмне деген ушундук? Эмне алар деген биз өгөйдүн балдарыбызбы? Чыгарбай койгондой. Акчасын төлөп атабыз. Жок, ошол боюнча кое туруңуз. Эң главный, сиз не перебивайте. Эң главный көйгөйдү айтайын. Доверенностька акча алган 800 сомдон. Бердик чогултуп. Ким алды? Жоки деген көчө башчысы. Мына өткөндө силерге айттым эле, сразу мени группадан чыгарды. Аз көрсөтүп берем. Кайра киргиздирдим. Кто он такой? Себеп дегенде ал айыл өкмөт бияк менен ортодогу ал көпүрө болуп тынчып алат. Биякта эмне болуп атат? Эми доверенность деген булар атайын жазышат. Коддорун тура эмес жазат. Кайра акча чогултуп. Ким жасайт? Элнура бар тур доверенность менен. Мына эми Кудай буйрса сотко жеттик го, ошону азыр разбираться этип атабыз. Эптеп эле жазып бизге жазабыз. Претензиябыз аябай көп. Биринчиден биз жок, булар комиссия түзүп койду. Анда комиссиянын эмне кереги бар бизге? Булар жок түзүлдү эле ошол жок койгонбуз. Жок, ал комиссия ошол жобону аткаруу максатында райондук жалпы комиссия жер боюнча иштейт. Ошол комиссия канча жыл иштеди? 1-2 жыл иштеди. Мунапыс мыйзамы чыккандан тартып эле иштеп келатат ал комиссия. Комиссия келип түшкөн арыздар каралат. Андан кийин биринчи мындай топосъемка жасалат, мисалы үчүнчү. Ушундай топосъемка жасалат. Бул эжелердин ушул жерден көрө алабызбы эмесин? Жок, бул мисал катары тиги документтерди өткөрүп берип койгонбуз да. Ушундай топосъемка жасалат, анан топосъемканын негизинде мисалы үчүн бул фундамент, бул үй кимге таандык болсо, ошонун фамилиялары жана коомдук билдирүүгө газетага чыгарат. Мисалы үчүн могу фундаментке 2 киши талаш болсо, 2 киши претендовать этип аткан болсо, мисалы үчүн бул эже анан Алсейитова деп коелу, Алсейитова экөө талашып аткан болсо, анда экөөнүн фамилиясы газетага чыгат. Бирок 30 күндүн ичинде жана коомдук билдирүүнүн мөөнөтүнүн ичинде эгер эки тарап чечишпесе бири-бири менен мен бердим же мен алдым деп эки тарап бири-бири менен чечишпесе, анда комиссия экөөнү тең чечим чыгарып бере албайт. Бул маселени сот чечет. Мына жекелер ал соттошот го. Бул чындап келгенде сот карай турган маселе. Азыр департамент эле бул жерге талаш болсо, талаш жерге чыгарып бере албайт. Бишкек шаарынын анткендигинде. Эми бардык нерсе бар эле сотко такылып атат азыр, Бул эже талаш жок деп атпайбы? Бир участокто 2 киши меники деп аткан, ошонун өзү талашта. Ким айтып атат талаш жок деп? Сиз айтып атпайсызбы? Менде эч кандай спор жок деп атпайсызбы? Мен андай сөз айткан жокмун. Жаңы эле айтып атасыз. Мен жер боюнча спор жок деп айттым.
Спор ишүү как бар? Жок, сиз Каяктагы айтканыңыз көчөдөгү бир аял келди. меники эч кандай спор жок. Меники чечилиш керек деген мааниде айттыңыз да, туурабы? Мен акчаны Тилекке берип атам. Тилек келип отуруп алса жарашат Эжеке, мен атам. эми- Түрмөдөн чыгалы Элнура Мен түпсүз эжеке, келип эле ошо силер түшүндүрүп спорду ал Элнура кылып атат. түшүндүрүп берип коеюн эми. Силердин жардамыңар менен. Түшүндүрүп берип В коеюн. сговоре. Бул жер мындай да, ошол Алсейит Элнура иштештиңер беле чогуу? Алсейито Элнура менен жанагы биз напрямую иштешкен эмеспиз. Бир жолу чогулуш болгон менин кабинетимде жанагы бул бияка тиешеси жок жанагы 65 кишинин участогунда. Ошондо элдер менен отургузуп беттештиргем. Ал айткан мен эч кандай тиги милицияга камалып чыктым. Эч кандай акчам жок. Андай мындай дегенден ошо элдер менен чогулуш өткөргөнбүз. Элдер өздөрү ошол жерден чечим кабыл алышкан. Анда жерди аресттен чыгаралы да документтерибизди Анда алып. элдердин арасында эмнеге биз жокпуз? Жок, Көрдүңөрбү жоки? Эжеке, жок, сиз уксаңыз, ал берки жанагы 65 участок боюнча айтып атам. Ал Ошонун арасында Гүлмире жок, силер ал жерде жоксуңар. Гүлмире эжелер сушкап жүргөн 5 гектар туурабы? Ал башка жер. Ошол силердин жаныңарда эле, бирок башка 5 гектар. 9-10 Бул салкын төрткү. Нургүл эже, толугураак эже барго? Ошол эже. Ал эже дагы чечтирек алат. Ал да келмек бүгүн. Ошолордуку биз караганда ошондо келген. Алсейит мен эл менен жолугуштургам. Андан башка жолугушуу. Кийинки мас жок, андан башка мен көрөлмүм. уруксат бергиле сөз да. Ошол жерде бир комиссияданчы бирөө мынтип айта алган жок да. Булар бийликтеги адамдар да. Акылары бар айтканга. Элнура, сен сатпаптырсың. Өзүң түрмөдө отурупсуң. Уруксат берипсиң. МВДга чейин бүт расследование болгон. Доверенность бериптир ал. Сатып бер деп, акчаны алыптыр. Ошол акча аздык кылып, мына азыр өзү айтып кетпедиби? 750 миң сом каякта доллар менен акчаны биз билебиз. Доллар менен болгондуктан биз ошо акча чогултуп берип, анан дагы башкалар өздөрүнүн жерлерин сатып, үйлөрдү сатып, мына 2 этаж үйлөрдү онун сатышты. Тилек дегенче байкушту түрмөгө камап, азыр мен айтып берейин. Анын үйүн сатып туруп, анан карстарынан метип, биз калган чогултуп бердик. Ал айтты жоки, байкуш түрмөдө экен. Давайте момча миңден акча чогулта коелук. Мына 2,5 жыл чогултуп бердик. 25 миң жолго дейт беребиз, светке дейт 25 миң беребиз. Сууга дейт мынакей 35 миң, кийин 40 миң менен бүттү. Бизден айланып кетсе болот. Айтканын кылып атабыз. Эми мындан артык эмне керек? Эми ошол жерде ал силердин маселеңер. Силер бийликтеги адамсыңар. Биз однако өкмөт кылыш керек. Өкмөт бизге 7 чарчы жердичи бергенге милдеттүү. Однако биз сатып алдык. Захват деп атат. Пусть она докажет захват. Сатып атат. Президент даже президент өз сонун айтып атат. Саттыңар дейт жерди, долларлап дейт. Бул жер дейт, тиги айдоочу жер болчу дейт. Айерден канча налог түшмөк дейт. Канча дейт элге пайда болмок дейт. Бир эле адамдын кызыкчылыгы менен деди. Болуптур деди. Бул өзүбүздүн жарандарыбыз болгондуктан деди. Буну мен амнистия кылам деди. Карачы кандай бизге берип атат. 227 пунктты сразу ала кой туруп отказ деген жок. Амнистия отказ деген жок. Аны деген бурмалап жазабай койду. Эми ошо комиссиядан бирөө айткан жок. Элнура, берге тиешең жок, мен кантип сени киргизем депчи. Себеп Тилек сатып атат. Тилекке өзү уруксат берип атат, сат деп. Бул жерде эми ушундай маселеде эми анын биз тарыхын, таржымалын билбейбиз да. Кимиси кайсы кафенин жанынан кимисине канча акча берди же кайсы магазиндин жанынан бердиби же ошол новостройканын башынан кайсы күнү канча саатта берген биз билбейбиз, канча акча берген. Ошон үчүн билбей туруп киргизбеш керек комиссия. Анын баарын далилдей турган сот бизге арыз келип түшсө биз карайбыз. Эми азыр баарын Бишкекке өткөрүп берген турасызбы? Ошо менен азыр эчтеге карабай элесиң Жок, биз карабайбыз. Бул салкын төр боюнча элдердин участоктор боюнча сизге да Алсейит Элнура боюнча да чечилбептир да маселеси. Убагында сизге да келген экен бул адамдар. Эмне болгон салкын төр? Жер боюнча. Өскөн ордодогу жер маселеси боюнчачы. Анан сиздин кабинетте да келген, өзү билет экен, баарыңар таанышт экен.
ошентип чечтирбей келе Өскөн жатат. Өскөн ордодогу Салкын төрдүн участок. Алсейитова Эльнура, баягы сиздин Жакын келсеңиз. сиздин кабинет. Мындай кылып алчы, азыр алмаз, алчы информациялардын баарын ал, эмеден алам илинден ал бүт информацияны. Анан мен келейин, жооп берейин, каршы. Все, рахмат. Салып бересиз жүрүңүз. Ашып ташып атат. Нурга губернатордун кабинетине чакырткан Эльнураны Алсейитова. Биз сүйүндүк, 3-4 саат күттүк. Жакшы чечилет го деп. Мына жанында помощникте жүргөн азыр. Жо, берки жанагы Нурдин деген. Анан ошол жерде ою азыр сону чечип берет десе, биз кетпей күттүк. Келгенде Эльнура эмне кылды? Он чакты үй бүлөнүн мындай айтканда эмес чечилбей атат байке. Жер маселе чечилбей атат азыр. Буларга бербей атат да. Сотто болоптур, анан буларга да бербей экен. Буяка чейин канча жолу 2 жылдай бул губернатордагы акимият иштептир, бирок жыйынтык жок да. Эмнеге ошол убакта жыйынтык болгон жок. Алсейитова Эльнура менен биргелешип маселени чечип, 10 чакты үй бүлөнүн бул үй маселесин чечип койсо болбойт беле дегенди сурап атат силерге. Бул жерде мындай да. Бул чечилиш керек болчу качан губернаторго киргенде. Аз айтып атпайбы, шаарга которулуп. Шаарга чейин биз бул жерде 2 жыл жүрдүк комиссияда. Мына биринчи этажда документтерди өткөрүп. Сиз мындай да, азыр общий айтып атасыз, жүрдүк, келдик депчи. Кандай жерди кимден качан сатып алдың сен? Мен өзүм жөнүндө айтайынбы? 2016-жылы сентябрда Тилектен сатып алгам мен. Бул жерде Эльнура дегенчи 6-7 жылдан кийин пайда болуп атат. Жумагазиев Канат айтып атат губернаторго. Канат байке, вы же в курсе дела? Вы все знаете. Я сидела в тюрьме, нас не пускал 3-я улица, Салкын-төр. Даже дома у меня кушать хлеба нету дейт. А азыркы учурда биздин улуу урматтуу Садыр Нуркожоевичтин амнистия боюнча мынакей указын даже губернатор аткарылбай жатат. Эмне үчүн ушул амнистия менен эле бир аялга бизди 2 жыл сүйлөтпөй эле укпаган тилди мен өзүм мугалиммин эле картууда. Мен мындай оскорбление, унижениени өмүр көргөн эмесмин. Мына амнистия менен элечи чечилиш керек болчу. Берде спорный кылган кимдер? Мына, пожалуйста, мына зам аким комиссиянын мынакей председатели. Комиссияны биз вообще көргөн жокпуз. Келсе келе эшик жабык, тыкылдатабыз кетебиз. Мынакей кычыраган суукта жүргөнбүз. Мына азыр майы сагып жүрөбүз. Эмне дегенде бир эле аял чечип коюп атат, областтын баарынчы жер саткыч. Азыр эмнени сурап атат? Президент айткан, амнистиядан кийин бир сом акча бербейсиңер. Мен силерге жеңилдик кылып бердим. Үйүңөрдү оформить эткиле да, жакшы тынч жашагыла. 2021-жылы амнистия чыкканда жерди сатпайсыңар, жер сатып албайсыңар, үй салбайсыңар деген. Биз мыйзамга баш ийип отурсак, бале баскансып Алсейитова Эльнура пайда болду. Мен түшүнөт элем, эгер бир эркек келсе, физически неме менен коркот элек. Бир аял келип алып, же сүйлөтпөйт. Сүйлөсөң эле оозуңду басат, кыйкырат. Даже сүйлөйүн деген сөзүңдү сүйлөй албайсың. Губернатордун кабинетинде отурганда да ошондой болду. Мен буну жок кылам, мен буну талкалайм, мен буга бербейм деп. Калп айтпаса, анда 10 киши. Мен неге баары эле силердики чын болот деле биздики калп болот? Сиз күнтүп атасыз да, азыр мынакей азыр эшиктин алдынан Канат Сагынычтын көзүнчө эчтеке сүйлөгөн жоксуңар да, бул жерге келип Канат Сагыныч кеткенден эле губернатордун кабинетине Алсейитова мынтип айтып кетти. Мен бетине деле айтып берем. Жок, ал жерде эч ким айтып, тигинтип айтты, мынтип айтты деп антип айтты. Сиз жок болчуңуз ал жерде. Сиз көзүңүз көргөндө айтып атасыз. Мындай кылалы жеке. Ашылбек эмне болду деп түшүндүм. Айтпаса анда эмнеге биз көчөдө жүрүк? Амнистияга баш ийбей. Айтып берсин, материалыңыз боюнча айтып берсин. Булар жалпы жана 70-ке жакын кишиники бизде коомдук билдирүүдөн өтүп, бирок баягы именно схема застройки жасатып келишкен эмес убагында. Ошо схема застройкиси даяр болгучакты АТРдин алкагында Бишкек шаарынын карамагына өтүп кетти да.
азыр эми мына департамент өзү деле кат берип атат, Бишкек шаарынын департаментичи. Опа. Медерованын арызы бизге келип түшкөн. Аламендин районунан арызын бизге өткөрүп берген да. Бирок сиздер булардын арызын карап, мыйзам боюнча коомдук билдирүүгө койгонсуңар. Ооба, коомдук билдирүү. Коомдук билдирүү бүткөндөн кийин сиздер чечим кабыл алмаксыңар. Бирок коомдук билдирүү бүткөнгө чейин материалдар өтүп кетти. Ооба. Эгерде коомдук билдирүүдөн өтүп калган болсо, айыл өкмөт кете элек болсо анда чечим чыгарып бермек. Бүгүнкү күндө коомдук билдирүүдөн толук канда өтүп бите электе АТР боюнча Бишкекке өтүп кетти. Бишкек караш керек. Губернатор как раз ушул боюнча айткан, оповещение деп коет экен. Отурганда айтты. Ошо Салимеж айтыңыз, мейли башка нерсе окуян кереги жок да. Бүтүрүп бергиле деген. Келдүү комиссия чакырыштуу эле, келдүү эле конкретно катышыңар. Комиссия ким экенин билбейбиз. Аны эмнеге чакырган жоксуз? Комиссиянын председатели ким, зам аким экенин билебиз. Фамилияңарды унутуп атам. Биз кабинетине жүрдүк, Тайталиев кабинетте жүрдүк биз. Анан бул жөн эле курушултоо. Неме дегенчи, комиссияны биз көргөн жокпуз. Көчөдөн бир келип элечи Элнура. Мен бул жердин хозяйымын деп кирип салдым. Мен айтып атам, бир сурооду ушул жерде комиссия деген ишенип берип атат да, комиссия түзүлүп атат. Мисалы, ошол жерде бирөө айткан жок. Сен бар да Медерованы чакырчы ушул жерге. Же болбосо Абдыраимованы чакырчы, жакшылыкты чакырчы деп эч ким айткан жок. Комиссия жөнүндө суроо берип атат. Комиссия биринчи этабында комиссия жөн эле эчтеке кылбай туруп элечи оповещениега чыгарбайт эжеке. Карап көрүп анан оповещениега чыгарат. Губернатор айтты. Буну деди, документтерин алып калгыла 8-тин деди. Кайра калып туруп, бүтүп турган ки шарга өткөргүлө деди. А бизге кайра кат келди, шарга өтүп кетти. Сиз мындай да, туура түшүнсөңүз, мына материал оповещениега чыкканга чейин комиссия карайт. Комиссия карап турган оповещениега чыгарат. Жөн эле эчтеке карабай туруп эле комиссия оповещениега чыгарбайт. Коомдук билдирүүгө. Мына ушул сөзүңүзгө жооп берейин мен. Комиссиянын аты бар, комиссия деген. Биз көргөн жокпуз да атам комиссияларды. Өздөрү эле чечип койду заочно. Биз сиздин да кабинетиңизге 3 жолу киргенбиз. Бирок эмне чечилди? Эч нерсе чечилген жок. Биз кыргыздын жараныбызбы? Биз деген энебиз, биздин үйдө билесиңерби чоң семьябыз. Эмне үчүн элдин суроосун чечпейсиңер? Не обязательно президент көрүш керекпи? Мындай да ма сиз жөн эле сразу эле мындай эмнеге иштебейт. Иштеген үчүн коомдук билдирүү келинип атат да жеке. Иштеген үчүн билдиринип атат да коомдук билдирүүгө. Иштебесе эмне келинет эле коомдук билдирүүгө. Буга чейин түшүндүрүп кетпедимби? Коомдук билдирүүгө бир участокко бизге 2 арыз түшүп, 3 арыз түшүп, биз үчөөнүн тең фамилиясын чыгарганга милдеттүүбүз. Бизге келген арыздардын баарын карап чыгып, биз бул биринчи этабы коомдук билдирүүгө чыгарабыз. Андан кийин бизге схема застройки даяр болуп келгенден кийин акыркы чечимди ошондо кабыл алмакпыз. Же бул Медеровага чыгарыш керекпи, же Алсейитовага чыгарыш керекпи, же экөөнү талаш кылып чыгарыш керекпи? Комиссия кийин чечим кабыл алат. Менде ошондой вопрос болот. Биз ошол негизги чечимди кабыл алганы ешкен жокпуз деп атпаймынбы? Эмне үчүн Алсейитова келгенде бизди чакырбайт деп атам. Туурабы? Каяка? Комиссияга? Комиссия для чего комиссия? Комиссия арыздарды эле карап чыгып туруп, комиссия чыгарып, талаш тартыш болуп аткан кишилердин баарын чакырып алып, ал жерде сот органы эмес, териштире турганчы. Сиз арыз менен кайрылдыңыз, сиздин арызыңыз мыйзамдуу жагын карайт. Алсейитова аныкын карайт. Ташматов кайрылды, аныкын карайт. Анан чечим кабыл алат. Эгерде талаш тартыш болсо, положение боюнча эжеке аны сот аркылуу чечкиле деп берет. Если талаш тартыш эмес болсо, аны комиссия чечимин чыгарып берет. Бирок коомдук билдирүүдөн өткөндөн кийин эжеке коомдук билдирүүгө чейин ал комиссия материал топтойт. Өзүңүз газетаны көрсөтүп атпайсызбы? Азыр ошол жерде экөөңөрдүн тең фамилияңар турбайбы, мисалы үчүн? Экөөбүздүкү мен газетадан көрүп атам. Биринчиден мен ал жерде 9 жылдан бери жашайм. Экинчиден мен как положенный документтерди комиссияга өткөрүп жүргөнмүн. Сен келгенче биз өткөрүп жүргөнбүз. Айыл өкмөткө тапас съемка, тыш жашынакай болот. Коммустуган төлөп жүргөнсүзбү? Конечно, баарын төлөп жүргөнбүз. Свет 25 000 сом, 35 000, 40 000 бүт төлөп атабыз. Жок, биз төлөгөнбүз. Мына Алсейитов кечени келди, мына видеосу бар. 10 000 мынакей ушул жылга чыгып тур, 2024-жылы налогту төлөгүлө дейт. А мурда 15 000ден көрсө, Жокинин чөнтөгүнө 5 000 калчу экен. Биз бизнес болдук элгечи. 10 000 деген налог төлөп жүрчү экен. Налогту биз төлөйбүз. А президент эмне деп айтты эле? Сен жер сенин атыңан болсо, төлө налогту деген. Эмне үчүн президенттин айтканын аткарбайт? Түшүнөм, үй салып алган, төлөп келген 9 жылдан жашайт, булар эмне болот дейм да. Буга чейин эмне үчүн губернатор, акимият эмнеге чечкен жок да ошол суроо. Жөн коомдук билдирүүдөн өтүп кетти.
коомдук билдирүүдөн өтүп бүткөндөн кийин анан чечим кабыл алат да. Жок, булардыкычы коомдук билдирүүдөн ичинде болгон булар. Булардын жарына бергенде калганына бербей кеткен да. Мындай да. Коомдук билдирүүдөн анда эмес. Бул башка эме. Бул башка. Коомдук билдирүүдөн өтүп бүткөндөн кийин анан чечим кабыл алат да комиссия. Бул коомдук билдирүүдөн өтө элек Эмес булар, өткөн эмеспи коомдук. кандай толук бүтө электе анан ата эрдин алкагы ишке Укмактуу биз өзүбүз требовать етип келип аттык. Кай элдер келип атат. мына коомдук билдирүүгө илингенде 30 күн болсо кайсы күнү илдиңер коомдук билдирүүгө? 15 февраль. 15 февраль 2000. Жок, силер илинген жок депсиңер. Бул анын кабары болуп атпайбы? Илинген, тинткен, мынткен мына. Ооба. 2024. Ой, бизде группа бар. Баарын угап турабыз. 15 февраль 2024 илгенбиз. Биз уже 26 февралдан баштап документтерди шаарга өткөрүп баштаганбыз. Коомдук билдирүүгө илгенбиз бирок. Коомдук билдирүүнүн срогу 16 мартта бүтүш керек. Ага чейин Бишкек шаарына эми калганын Бишкек шаары карап. Эми уруксатпы мен главныйын Жок, айтайын. ага чейин өскөн ордун основасын чечпедиңиздер силерчи. Булар эмнеге чечилбей кеткен да? Өскөн ордун силер чечтиңер. Сиз бар. Өскөн ордодо мисалы үчүн Ошонун эле ичинде болот да булар. Салкын төрлөрчү. 145 гектар жер болсочу, анын ичинде мисалы үчүн бир 50-60 долянын ээси болот. Ошо Алсейито долянын ээси да. Алсейитонун мисалы үчүн бир башында 5,5 гектар, бир башында 3,5 гектар Айыл чарба багытындагы Арашаймы пашня жери бар. Ошол Арашаймы пашняда булар отурат да. Эжекелер отурат, бул байкелер отурат. Анан ошолордун мисалы үчүн 5 гектарын айтып атпаймынбы, анан биз 65 кишинин ичинен 59 кишиге чечип бердик. Онуку значит башка өйдө жагындагы 9-көчө болуп атабы силердики? Биз 3-көчө. Тигилер значит 9-көчө болчу. 3-көчөдө 3,5 гектар менин бейишимче. Ошону биз коомдук билдирүүгө чыгарганбыз. Булар келбей калган ошондо. Турбаев коомдук билдирүүдө газетада Турбаев. Турбат. Тележурналист аркылуу кирип атабыз. Мына келдик мына. Эч кандай Коомдук билдирүүгө кирди да. иштеп чыгарып эле Коомдук билдирүүгө кирди беле мартта. Ооба, Турбаев газетада. Газетада турат. Анан кандай чечим болду? Анча шаарга өткөрүп салган. Шаарга өтүп кетти. Мындан Сиз эмне кошпойм дейсиз? Биз деген ошол 2022 жылдын май айында биз 2017 жылы сатып алып атабыз да жерди доверенность боюнча ал ошол Үй салып биринчи фундаментин коюп, биринчи этажын көтөрүп коюп атабыз. 2017 жылдан бери эч ким талашып басып да келген жок ошол жерге. Кошунун баары билет, баарынан кол койдуруп алганбыз. 2022 жылы майда ошол Элнур Алсейитова барып туруп анан бул жер меники, все равно бербейм силерге деп ошондон башталды да. Анан биз документтерди бияка өткөзүп, чуркап жүрүп, прокурорго кирип, президентке кайрылып, Ташиевке кайрылып, бүт жерге кайрылып жүрүп, через прокурор аркылуу ошол коомдук билдирүүгө чыккандан кийин ошолор аркылуу келип аран келиңер коомдук. Ошолорго көп заявление жазып, мына монча пачка азыр бизден эме бар да, каттар бар да, бүт бардан келген. Ошолор аркылуу гана принимать этип атты да, бияктачы. Ошондой болмосо. Ошондой болуп атты да. Анан жок, булардын сөз жалган. Жок, мындай да. Менин билишимде Алсейитовага иш козголгон да. Анан жерлери Алсейитованын намында турган жерлердин баарына арест коюлган. Ошонун кесепетинен материал токтоп турган, арестте турган Жок, амнистиянын президенти эмне деген? Жа 271-пункт. Арест, ал жерде мындай да, положениеде арестте турган жерлерди карай албайт да. Арестте турган жерлерди. Булар арестте турган. Арестте турган үчүн каралган жок да. Ошо аресттен жаңы снимать этип келгенден кийин биз коомдук билдирүүгө чыгарып атпайбызбы? Аресттен снимать эткенден кийин сразу биз коомдук билдирүүгө чыгарганбыз да. Аресттен снимать эткенде аны карай албайт да, коомдук билдирүүгө да чыгара албайт. Мына азыр жалган Ошол снимать эткенден кийин анан чыгарып атпайбы? жалган сөз чыгып атпайбы? Аресттен чыгарып ошончо Марттан бери анан эмне, ошо Бишкекке өтүп кетти ошол жолу. Калган Бишкек. Анан бияк чечип кеткен да. Бияк чыккан азыр. Силерге жок, тартып, бул пресс-служба. эми мындай эми ушул сөзгө жооп берсем, как раз ушуну айтайын деп аткам да. Көрчүлөр эмесе, азыркы учурда 2 марттын 16-сы бүткөндө амнистия коомдук угуу боюнча жер аресттен алынгандан кийин булар киргенде дагы шаарга өтүп кеткен, ошон үчүн азыр Чүй губернаторлугу акимият чечип кеткен бул маселе. Ошондой туура эле. Туура эле. Сиз эмне кошумчусуз? Мен кошумчам бул да, мына азыр өздөрү мына ачык эле айтышты да, это признание уже. Халатность. Айтып атат, арестте болчу силер. Аресттен биз акча төлөп чыгартканбыз. Канча төлөгөн? Жана карызы залогко коюп коюптур. Мыйзамсыз. Кандай ал жерде барус бердик, 15 миңден бердик, кийин 20 миңден бердик, 35 миңден 75 түтүм не деген акча болот? Бердик да. Бердик. Барус бердик. Бердик биз. Эми ким чогултупту? Жоки. Анан ким көтөрөт? Алсейитова. Алсейитова. Мына карыздар керек да, акимият же башка бирөө чогултуп. Эми жок, мынакей азыр арест боюнча эле. Арестте биз арестке коюп туртканбыз да.
анда кандайча кызыл китептер чыгып атат. Аресттен чыкканда мына бизде запись бар, жок айтты. Аресттен биз чыгардык деп. Жок, былайча айтылат, ошол жерде булардан тышкарда адамдар бар да дейт. Ошолордун жарым мисалы 90%-на кызыл китеп чыкканда буларга чыкпай калып атат. Ошондой болуп атат. Ал эки башка доля, биягы 5,5 гектар башка доля. Жок, бул кичинекей эле эмес да. Мен айтып кетейинчи, бул Барбы ошо кызыл китеп алгандар? Жанагы бизде деген жана коомдук билдирүүгө чыгат деп атпайбы, ошондо 2 кишиден чыкты да, бизде 2 участок, бирөө апамда, бирөө эжемде да, намычы экөөнө чыкканда, бирөөнө ошо чалсак Элнур Алсейитова номер жазып койдук. Экинчисине чалсак Шерботоев Айбек деген бала экен. Ал сокулуктан келип, мен эч кандай каршылыгым жок. Мен бул жерге келип, акимиятка келип документ өткөзгөн эмесмин деп айтты. Ал өздөрү билбейт экен. Мен өткөзгөн жокмун деп туруп ушул жерге келип, ушул акимиятка келип, отказной жазып берип, паспорттун копиясын таштап тургана кетти да. Бирок ошондой болгон күндө деле Элнур Алсейитова все равно бербейм деп атат. Өз билгени Ал өзү келип, экинчи участокко каалаган адамдын аты жөнүн тапшырып кетип атат да. Ушундай болуп атат. Бүт Алсейитова Ушундай болот. Азыр деле эң негизги проблема мына президент айткан. Ак жердегилер $10,000 требовать этип атат. Жана киши келди. Мен документтин тиешем жок, бирок ал кишинин номери кирип болот. Номер кирип паспорт кирип атат, заявление. Ал эми 3-чү кабинет бар бизде, общий отдел. Ошол жерге бирок жаран өзү келмейинче арыз кабыл алынбайт. Паспорт менен келип. Эми ал киши андай случайлар толтура. Бирөөнүн атынан келип, бирөө жазып коем деген аракеттер болот, бирок бизде ким паспорт менен келсе, ошол кишинин эле арызы кабыл алынат. Киши жазбаптыр, Жазбаптыр. Аны текшертиш керек да. Эми мына азыр сот боюнча айтып кетейин. Мен главный ушуну айтайын дегем. Жаңы губернатор келгенде, Жумагазиев элдин алдында сөз бергенде, сот болобу, укук коргоо боюнча болобу, мен чечип берем деп. Эми 7 ай болду сотко, мына бизди акырын сотко өткөрүп коюшту. 7 ай болду сот боло элек. Бир эле жолу сот болду. Кайсыда аламинде? 7 айдан бери болбойт. Ар кандай шылтоо менен 2 судья алмашты. Только ал жерде сотто деле Алсейитова Элнурга командует. Мен сокулуктагы сотум бүтсүн, анан бияктыкы башталсын. Бир эле жолу процесс болду. Мына бул кызды, мына 1 айды жеп коюп ташташты. Акчаны комиссия чыгарып коюптур. $11,000 $68 менен алынсын деп. Демек бийликтегилер, ак үйдөгүлөр, комиссиялар эмне? Сот бул. Чечим чыгаргандай. Бул ыйлап уже сүйлөй албай койду. Адвокат жөн эле Алсейитованы менен тытып жеп коюп таштады. Ошо жерден судья тартип сактагыла деген бир сөз болгон жок. Ушуну бир суранайын дедим эле. Силер бийликтегилерсиң, ушул кабинеттер бар тиги соттордун үстүнөн караган. Тартип болсун. Жеке соттордун үстүнөн биз карай албайбыз. А бул жерде бар го? Жок, силердин үстүнөн эмес, бу жерде бар да. Аны билбейм, журналист аны Биз эмете албайсыз, эми ошол Алмазбек Карпович Исаков. Демек Бишкек чечет, ошо жакка өткөрүп. Силердин тиешеңер жок. Бияка болду. Биз коомдук билдирүүдөн өтүп эсте жетишкенде чечими аресттен чечилди, коомдук билдирүү илинди, бирок коомдук билдирүү бүтө электе шаарга өткөрдүк, эми шаар караш керек. Рухсат базы бир нерсе айтайын. Мына мен мисалы азыркы айткан сөзгө мен кошулбайм. Бирок Исаков Алмазбек Карпович кийин келди. Сиз келгенге чейин жаңы эле губернатор келгенде Анар багынын карагайынан баштап бүт алып кеткен да. Бул жердеги эч кандай трансформация болбойт деп. Ал убакта биз комиссияны өткөнбүз. Эмне үчүн Анар багынын трансформация болуп китептер берилет да, биз опять калып калдык. Чындык каякта? Эмне үчүн президент То есть сиз дөматыңарга ошо силер бияка карап турганда иштешкен эмес деп атасызбы? Иштешкен жок. Губернатор азыр мынакей президент ишенип Жумагазиевди отургузду губернаторду. Мурдагыны кетирди. Мурдагынын аброй жакшы болчу. Бизге окшогон карапайым адамды кабыл алып чечилчи. Азыр деген эмне деген шумдук мен түшүнбөйм. Только эле Алсейитова чечип атат да. Ал эки тарапты караш керек. Алсейитовага айтыш керек. Түрмөгө сен жыргаганыңан отурган жоксуң. Элди алдаганың үчүн отуруң. Давайте бул эжелердикин бүтүргүлө дегенге бүтөт бул иш. Губернатор деле тиги деле жок. Президентке эмне үчүн анда губернатор болуп отуруп, мен ушуга таң калам да. Эмне президент чечиш керекпи баарын? Ак Ордодо бир кыз келиндин немесин президент өзү барып чечип койду го. А губернаторго мынтип айткан 5 жыл убакыт берем деген. Жумагазиев
эл менен иште депчи, эл менен иштеген жок. Анар багын талкалады, кайра жашына калып китеп берип койду. Тынч жашаган элдинчи, мына сиз азыр красиво айтып атасыз. Жок, мындай да сиз мындай да азыр общий фраза айтып атасыз да. Токотер жерин айтпайсыз эжеке. Токотер жери? Мындай да эжеке, биз сизге түшүндүрүп бербедикпи? Мынакей, арестте турду, аресттен чыкты, коомдук күлдүргө илинди, коомдук күлдүргө илинди, убагы жетишпей калды. Чечилген жок, шаар өттү, эми шаар чечет деп атабыз. Эгер да буга чейин болгондо, эми азыр сиз мынтип атасыз да, азыр арестте турган жерди алып туруп, кантип губернатор алып туруп чечип койдук. Аресттен губернатор чыгарткызды. Чыкпай эле турган жакшы болчу. Сот бүткөндөн кийинчи. Сот бүткөндөн кийин жок, сот ал жумуш дегенчи мыйзамсыз жумуш болду. Эң жакшылыктуу, татыктуу адамдар көчөдө калды. Ал эми $10.000 кайрадан элдерде бар экен. $10.000 бергенге отказ берип, Элнурага берип атат китептерин. А менде $10.000 жок экен. Буларда $10.000 жок. Энеси 92 жашта. Бул бала деген жердин түбүнөн келет Чалдабардан. Ушу шаарга жашайм балдарым менен деп туруп мынакей келип атат. Бул баланын жерин сатып берген. Бунукун болсо вообще кемпир экен дебейт. Анда бизге пенсионер деп эмне үчүн статус коюлду? Пенсионерди сыйлабаса, мугалимди сыйлабаса, ким үчүн иштеп атасыздар? Мисалы, Элнура үчүн иштеп атасыздар. Бул жерде бир эле ответ ушундай. Журналистмін. Салқын түрі бойынша жеңген жолы бала боласыз? Елдермен келдіңіз. Қазір выезде. Жұмыстар. Выезде не бойынша, не қыш керек? Мен жооп беремін, не малым бар. Сіз бе? Эжелер суроолор бар эле, ошо суроолор берип алабыз. Биз ошо салкын төр конуш боюнча Контур кайсы? 154-контур боюнча келгенбиз, эч качан чечилбей келет. Мына 2017-жылдан бери алганбыз жерибизди. Ошол 2022-де ушул жылы өткөзүп берди. Мына Свердловский акимиятка, анан Октябрьскийге өткөзүп атып. Свердловскийге карайбыз жерге. Биринчи этап менен. Мурун Аламидинге Лебедевкага. Азыр болсо бияка өткөрүп салып туруп. Бияка жолдоду да тиги акимият менен губернатор. Токмуч 57-ге жөнөттү. Такыр чечилбей келет. Элнура Алсейитова деген жерди алганбыз. Мына амнистия чыкты. Ага деле болбой атат. Мына коомдук билдирүүгө 2ден киши жазган, бирок экинчи кишисинен деле отказной алдыгы ал эч кандай доом жок деп атат. Мартта өткөрүп берип сиздергечи. Ошондон бери эмне иш кылынды? Мындай. Бул Свердловскийде дедиби силер? Токмуч 57-ге барган. Жок. Свердловскийдеби точно? Октябрьский өттү. Октябрьскийдеби? Октябрьский албай жатыптыр. Свердловский жөн эле ушинтип башаламан болуп атат. Жок, Свердловскийде бар. Мисалы контур кайсы контур дедиңер? 154. Мына 154-тө Бул район эмес да, шаардык го экен. Баардыгы сиздер шаардыксыңарбы? Департаментте. чарбызбыз. Же райондук. Ким фамилия? Тизмеде барсыңар, тизмени тактай. Медерова Салим Алиевна бар. Медерова. Экөө бир эле эмеге кетесиңер да? Бар ушу. Чөз. Салкын төрүштү. Sen номерин жазып алыңыз. Рабочий рабочий 312 97 94 и Село Дачное, улица 45 Победы. Все. Фамилия, имя, отчество.
Ничего не надо. Вы же вот видите. Прошу вас рассмотреть вопрос закрепления права собственности на земельный участок. Вот передали перечисленные по адресу Дебровский район, село Зайц, побег, дом 11, пожалуйста. жүз элүү төртүнчү контурда Октябрьскийге өткөн эме боюнча силер жок экен. Мен журналист. А, сіз журналист. Баяктан да иштеп көргөлү азыр. Аябай Гүлдүз го. Аябай Гүлдүз го дейм. Жоқ. Мен бірақ өзімше сілер өзімше жоқ. Андай оларды отпаймын, наоборот деге елдер өзімше сізіне мен чаку жоқ емес деп отпаймын ба. Чогуз да. Не болды деп сұрайды жатырмын ба. Баягы жер изучсузбай. Бейді. Бишкектин изучуулары жери баягы. Медерова СА деген бар экен. Мен Контур 154, участок 69 деген. мен Сизби? Алсеитова. Экөө экен, а? Медерова Алсеитова деп жүрөт. Силер Октябрьскийде келсиңер. Свердловскийде беле. Анан Турдукулова Биякты текшерип коюңуз. Жанын айтпайт белер, чогуу текшербейт белем. Сагынбеков деген да бар. Казыр токтоо. Турдукулованы текшерсеңиз көрөлү. Жок, жанагы отказной тияктан отказной алгандан кийин все равно бияка түшкөн жок, ошону билиш керек да азырчы. Биринчи биякта силер бизде тизмеде барсыңарбы, жоксо ошо менен баштайбыз, макулбу? Жок, бар болчу. Текшерткенбиз. Текшерттиңерби, анан зачем мен текшертип өтөсүң? Экинчи адамды ошол тизмеден алып туруп алган жокпу? Ал отказной берди да. Эмнеге дагы чыкпар түшүрүп турабы, турган жокпу ошону билем. Мисалы, ким Турдукулова БВ, Шер Ботоев деби, ким ал? Ал отказной жазган Шербатой Байбек. Ушул өлкөнүн немеси бар экен. Контур 154. Дальше ким бар дагы? Турдукулова бар экен, вопрос исчерпан. Дальше. Сагынбеков. Сагынбеков. Бу да Бакирова деп чыккан. Сен дагы Октябрьский же, Свердловский? Октябрьский чогуу эле барыз. Чогуу эле бир жер контурдасыңар, Бир эле контур, бир эле көчө. Сагындыков. Неге жок? Сагынбеков. Сагынбеков. Бакиров. Участок 27 бар экен. Дальше ким? Болду, эми байке, булар эмне болуп атат азыр? Кандай процесс болуп атат, ошону айтып коюңуз. Процесс мындай. Эмне болуп атат, качан чечилет? Качан чечилет мен сага айтам. Сен өчүрүп койчу, мен сага уруксат сурап анан эме кыл да. Сен этика журналистмин дейсиң, журналистский этиканы билесиң. Мен байке этиканы үйрөтпөй эле коюңузчу. Өзүңөрдүн ишти боюнча эле айтып коюңуз. Мен өзүм ишим боюнча өчүрүп коюп атам. Эмнеге өчүрөм байке? Эмнеге өчүрүп айтам? Байке, мага сиздин өчүрүп айтканыңызга кереги жок байке. Чем суроо, жөнөкөй эле суроо да байке, качан чечилет? Ызычуу болду. Качан ызычуу? Жок, эмне болуп атат? Эмне процесс болду? Мартта өттү сиздерге. Анан эмне кылып атасыздар байке? Эмне болот эми? Эл деле түшүнсүн да, момча адам жерин алабы, албайбы байке? Мен период айта албайм. Азыр бүт документтерди архитектурдан генплан дегендер бар. Алар келе элек ошолор боюнча иштер жүрүп атат. Силердики где-то бир августтарда башталат. Августта карап баштайбы? Карап баштайт. Бакка карар элек. Документтерге бизге келген. Токтоо. Август болду да уже. Мартичевой işlerinden çok. А кызыл китепти ушактан аласыз? Кызыл китепти райондон аласыңар. Алам үкүндөнбү? Алам этимден. А жетинде эки фамилия жазылганда эмне болду? Ал деге бирөөсү доверенность менен берген да. Сатканда. Ошолор жүрөт. Аларды карап турган же сотко же Биз мында сотко потко айта албайбыз. Биз болсо мында алабыз. Бүт баарын тактап индивидуально ар бир үйгө мисалы сизге барып туруп жериңизди барып туруп көрөбүз. Комиссияны барып көрөбүз. Анан архитектурадан заключение алып келип ошонун негизинде беребиз. Все? Урматтуу көрүүчүлөр, бул жана Өскөн Ордунун арасында жайгашкан Салкын Төр конушу дейбизби 154-контурдагы жер маселесин боюнча иликтөө жүргүздүк. Азырынча биринчи бөлүм десек болот. Ама акырая келип, могу Бишкек шаарынын мэриясынын жеке турак жай курулуш жана шаар куруу департаментине келдик.
Бияктын башкы адиси жооп берди. Бүт ушул биз менен келген кайрылган жарандардын тизмеси бар экен. Азыркы күндө болгон документтер такталып жатат дейт. Августтан баштап каралып баштайт. Ошо августтан каралып баштагандан кийин анан жагдайлары белгилүү болот дейт. Ал эми Чүй Аламидин райондук акимиятынан болсо Чүй губернаторлугу бул маселени азыркы күндө карабайт экен. Азыркы күндө ушул шаардын карамагына өтүптүр. Бул контур Свердлов райондук акимиятына эмес, Октябрь райондук акимиятынын карамагында экен. Кудай мурса ушу августтун аяк ченинен баштап иш каралып баштайт экен. Ошондо калган жагдайлары белгилүү болот. Мындан тышкары азыркы учурда ушул контур боюнча Алсейитова Элнура менен жана тургундар менен соттук процесстер өтүүдө. Аларды дагы экинчи бөлүктө чагылдырып беребиз. Алсейитова Элнура айымдан дагы биз алганга даярбыз. Ал айымдын дагы өзүнүн ой пикири бар. Ой пикирин чагылдырганга биз толугу менен даярбыз. Экинчи тарапта ана ошондой эле соттук жагдайларды дагы чагылдырып беребиз. Ушу менен бүгүнкү биринчи бөлүгүн жыйынтыктадык. Кийинки берүүдө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.